окуткузуу деле келбей калган да. Көз карашынан түшүнөсүң да, чоңоюп калган. Анан ушуну бекер эле окуштун жолу бар бекен деп изледим. Көрсө бар экен да, баягы ОРТден тапшырып, жете турган балл алып, бюджетке өткөм да. Эгер өтпөй калсаңыз, Өтпөй калсам, жөн эле малды жая берчү мына жакта дейт. Болуш керек эле. ишенич болду. Да жаңы КВНге кирип аткан учурда сен ойнай албайсың, барып кет деп кубала берген учурлар болгон да. Вообще сахнага чыкканга болбойт сага. Сахнанын көркүн дагы бузат кези. Элдер күлдүрүшүн эмне керек экен? Сен ойлоп атасың, келип туруп эле «Хей!» деп сахнага чыгып калат деп. Онун артында ушунчалык жумушу көп, ушунчалык кыйынчылык. О сахнада эң оңой сахна. Чемпион болгон команда дайыма башында эле сезилет деп. Эч чемпион боло албадык. Актилек мен Кореяга кетем деп калды. Токтоп тур. Айырбек мен Россияга кетем деп. Экөөнү тең алып калдым. 1 жыл убакыт бергиле, 1 жылда элге таанылып, той топурга бизди чакырып калса керек. Эгер чакырбай калса 1 жыл жерт болот. Күлкү аркылуу коомду өзгөртүү мүмкүнбү? Өзбекстанда футбол өтө өнүгүп кетти, билесизби? Ооба. Футбол күйөрмандар ушунчалык көбөйүп кетти. Шунун себепчисинин бир кудуну болгон. Ошол айта берип, ар бир чыккан концертинде футбол жөнүндө биздин футболисттер мындай деп айта берип, элди мындай неме кылып өзгөртө берди да. Аялдарды дагы күйөрмандык кылыпчы, баягы айта берген үчүн. Азыр Өзбекстан каякта жүрөт? Дүйнөлүк чемпионатына чыкты да. Ошон үчүн өзгөртөт. Саламатсыздар, биздин урматтуу катталуучуларыбыз, биздин жаңы чыгарылышыбызга кош келдиңиздер. Бизде бүгүн өзгөчө чыгарылыш. Эми Жалал Абад эмес, Манас шаарынын не деп кулуну деп айтат белем? Тургуну. Бүгүн Универсал командасынын негиздөөчүсү, Күлкү базарынын негиздөөчүсү, өзү юморист десек болот, блогер десек болот, дагы не десек болот? Адам десең. Жакшы адам. Биздин акабыз келиптир, бүгүн бизде конокто. Калай туруп пеке, кош келдиңиз. Ушак болуңуздар, саламатсыздарбы? Эртең эмне бири бирибизди тиктеп отурабыз го. Сатондо тартып атабыз, таң атпай. Сиз жана бир суроо берип атасыз эле. Неге мен ошону берейин анан? Чындап, неге мени чакырдың аны? Неге сиз чакырбашыңыз керек? Мындай да, сен азыр подкасттарың номер 1 да. Рахмат. Менин көз карашым боюнча эң мыкты, эң күчтүүлөр келген. Даже экс-президенттер келди, депутаттар, миллионерлер, бардыгы келип аткан жерде мен эмне кылып жүрөм дейм да. Мага ошол адамдарды чакырып берсең эч ким көрбөй коет, айтып коеюн. Неге сиз ынчалык? Мына мисал үчүн Калыбек байке, билесиңер, Универсал командасынын 2 жолу чемпион, Томошобунун эсимде болгондо еще Өзбекстанга да барып, Өзбекстанга кайсы жака барып, Өзбекстанга барып ал жакта утуп келгенсиздер. 8 мамлекеттен утуп келген. 8 мамлекеттен утуп келгенсиздер. Мен билем, ар кайсы концертиңиздер YouTubeга киргенде миллиондордон көрүүчү болуп атат. Сиздердин рилстериңиз, ырларыңыз, Оштун мэрі жөнүндө рекламаларыңыз бул да элге сиңген нерселер. Мен учур болгон, кичине кезимде турсам, эртең турсам, ойгонсом, кичине кезимде эртең ойгонгондо кичинекей карындашым же иним сыңырларыңызды ырдап калган учурлар болот да. Оштун мэрі келгенде Бангладеш эле деп. Иним ырдаган үчүн чакырдым деп. Жок. Мен мисалы сиздин жетишкендиктериңизди айтып атам. Көрүүчүлөр да аны билиш керек. Ошондуктан мага сиздин өмүр баяныңыз, анан могул күлкүүдөгү карьераңыз, чыгармачылыгыңыз мага кызыктуу. Ошон үчүн чакырдым. Кызык болгон үчүн эле. Кызык болбосо канча? Барыбыз кызыктуу, элге да кызыктуу. Мен деле өтө кызыктуу адам эмесмин да. Мага ошондой сезилет да, өзүм кадимкидей эле жүргөн, же бир өтө майын чыгарып күлдүрүп таштабаган, же бир актер, же билбейм, ошон үчүн мен өзүм өтө деле, мен болгон автор болушум мүмкүн, ошо ырлардын текстин жазып, же идея кылып, анан балдар, көбүнчө балдар жылдыз болот го. Менимче мындан да көрүүчүлөр чечсин. Биз комментарий көрүп жазгыла, чындап эле. Мен эмнең кызыктуу деппи? Мен эмнең кызыктуу? Жашайт айтып атат да негизи. Ар кимиз айтып чыксак, анан түз түрдө бир жыйынтык чыгат. Сиз Жалал Абад облусунун Ала Бука районунун караштуу Көк Серек айылында төрөлүп өскөн экенсиз. Көп балалуу үй бүлөдөн чыгып, биринчи агасыңыз, анан эжеңиз бар экен. Канча үй бүлөңүз канча болуп калат ошондо? Бизде мен эң кичинеби. Кичүүсү мен. Бир эжем бар, 2 агам бар. 3 агам бар эле, бир агам ушул 22 жашында кайтыш болуп калып, азыр экөө. Ошондо 3 эркек, бир кыз үй бүлөдө.
Эмне себептен кайчып калды? Ушу Бишкекте иштеп жүрүп эле ол жакта Геспият деген бир көл барбы, көлгө окшош жер барбы? Ушул жерге чөгүп кеткен. Мен ал убакта 10-класста окуйт элем. Ошол сууга чөбүз деп чөгүп кеткен. Күлүп баштадык эле сразу эле грустный история болуп кетти. Жок, эми мага күлө бер эмне. Эми тагдырда жашоо ушундай. Болгон сага нокта деп точносын айт деген үчүн айтып атам да баардыгына жокко чыгарып койбойчу. Болгон. Сиз ушу балалык жөнүңүздө көп интервьюңузда бир нече жерден дайыма айтат экенсиз да, менин үй бүлөмдө мындай тарбия башкача болчу, патриархатты өзгөчө көрсөткөн, апам мындай ушунчалык мудрый аял болгон, атама кылган мамилеси өзгөчө болчу деп, ошол күндөрдү эстесеңиз Сагынасызбы дейт. жок, кантип эстейсиз ошол тарбияны? Анткени азыр балдар тарбиялоодо көп мындай талкуулар бар го. Ошол убактагы тарбия жакшы болгон. Ошол тарбияны көргөн балдар биз да. Азыр биздин тарбиябызды көргөн балдар эртең келечекте кандай болот билбейбиз. Бизде пайгамбарыбыз көрсөтүп кеткен ошо Куранда жазылган боюнча тарбия алганбыз да. Үй бүлөдө эркек башкарыш керек. Үй бүлөдө атанын сөзү сөз. Себеби эркектер баары бир арканды узун таштайт дагы ошого ылайыктуу тарбиялайт да. Ошон үчүн көпчүлүк ошол аталар тарбиялаган балдар же кыздар эртеңки келечекте кыйналбай жашайт турмушунда. Мен ошого кошулам. Апаңыз жөнүндө көп айтыңыз эле. Апам эми балдар тарбиялайт мындай. Жакшы жаман, атаң келип атат деп отуп, атаны көрсөтүп атып бизди тарбиялап коет да. Ошол убактагы апалардын баары деле ошондой болгон. Азыркы апалар анчалык эмес да. Атаң келип атат, биз атаңа чалсаң кылып берет дейт да. Ошо менен байланыштуу окуя мындай мисал катары чечмелеш үчүн. Бир жака барам десең деле бир жака барам. Кичине отурушка барасың. Досторуң менен ал убакта мектепте ушу 9-10-11-класста айрыкча. Ошол 9-класстарда көчөгө чыгыш үчүн дагы биринчи апанын көңүлүн алып, жумуштарды кылып, анан апа мен ушул жака барып келсем, атаман сурап берсең депчи. Анан апаң барып атаңан сурап, атаңдын настроениясы жакшы болгон убакта сурап аны дагычы. Атаңдын настроениясы бүгүн жок десе, бүгүн отуруш жыйышылып калат да. Жакшы болгон болсо, анан ошол күнү мындай черес болуп атып, анан бир күн көчөгө чыгыш үчүн ошентип чыгат элекпиз. Же сууга түшүш үчүн. Атаң уктап аткан болсо, карап отура бересиң, ойгото албайсың да атаңчы. Атаны ойгото албай карап отурасың, качан ата тургандан кийин сууга түшүп келеличи. Эки эле сөзү да, ооба же жок да, башка разговор жок. Макул десе кеттиң, жок десе башка экинчи сурабайсың. Үй алдыңызбы, машина алдыңызбы, бир нерсе алдыңызбы? Үй алдым. Машинам бар эле дедим го. Жаңылаттыңызбы дегеним? Жаңылаткам, эме келип кете бергенге батпайбыз деген. Командаңыз менен. Командабыз менен. Тайырбеке жүр фитти сатабыз да, истеп алабыз деп барып фитти сатып туруп истеп алганбыз. Истеп бир жана пышыгынан болот истеп туруп. Ошодон алып анан артында универсал деп жазып алып, ошо менен келип жүрчү элек. Сиз машинаңыз команда болуп калыптыр да. Ошондой эле болгон. Мен көп эле жертва кылгам командагачы. Биздики деп эле, ортолукта деп эле. Арзан түшөт, университеттен акча бөлүп берсе, бензин эле куясың, уже келип каласың. Такси менен келсең кымбат болуп калат. Ошентип көп эле нерселеримди ортого таштай бергем да. Үй алдыңызбы же батирби? Квартира, батир. Бишкектен. Оштон. Ата-энеңизге бердиңизби же өзүңүзгө алдыңызбы? Ата-энеме айылдан эски үйүн жаңылап салып бердим. Ошол эле чемпион сезонунан кийин эле? Жок, андан кийин эми примерно ошол эме. Чемпион болгондон кийин жок, чолкун чемпион болгондон кийин анан ол 3-4 жылдан кийин 2019-2020-ларга жакын үй алгам. Көп эле жыл кеттир да, кадимкидей. Жеткизиш кыйын, үй кымбат да. Бирок батир алып койгоңузга өкүнбөйсүз? Неге өкүнөм? Анда өкүнбөсөңүз бул жакта биздин өнөктөшү жөнүндө айтып кетели. Батирлер тууралуу сөз болуп кетипти. Биздин Элит Хауста биз дайыма колдоп жүргөн досторубуз да батирлер бар. Бир
окуя айтып кетким келип атат, кызыктуу. Бир байкез иштеп жүргөн экен да Россиядачы, батир арендага алыпчы үйүндө. Ошо жашап, иштеп жүрүп, анан бир 10 жылдай иштептир да. Иштеп бүткөндөн кийин хозяйыны келип, тоортап келип, гүл алып келип куттуктаптыр да. Антип ойлоп турдум, эмнеге келип куттуктап алып келип атат? Мен бул жакта аренда эле кылып жүрөм го, эмне кылып койдум десе келип туруп, рахмат, сиз биздин батирибизди төлөп бүттүңүз, ипотекасын. Мен эми үйлүү болдум деп рахмат деп колун эме кылып кетип калыптыр да. Көрсө ошол киши 10 жылдан башка бирөөнүн ипотекасын, батирин төлөп жүргөн экен. Анан ошо айткым келген нерсе, өзү ар бир батир бул эме го, ошо батирден бала чака өсөт, ошол жактан идеялар жаралат. Керек болсо ошол бир батирде командаңыз менен жашап туруп, ал жакта анча идеялар кылып, чемпиондук сезон пайда болду. Ошондуктан биздин көрүүчүлөргө сунуштап кетет элек, убакытты азырдан баштап кичинен төлөп ушу чогултуш керек. Болгондо биздин досторубузда адал жолдор бар, мурабака тартиби менен, банктарсыз ичинде өзү система менен. Кайсы жилой комплекстен азыр Кычык мырза айтып берсин. Элит Хаустун Элит Классик турак жай комплексинде Жээк жолунун боюнда биздин шаарыбыздын эң кан тамыры болгон жолдун боюнда. Кандай сөз тапты? Кан тамыры дейт го. Бул жерде орусча жазып коюптур. Отондо Окуңуз. Мен өздөрүнүн престиждүү үйдө жашагысы келген адамдар үчүн өзүнүн парковкасы, өзүнүн 24 саат бою камера наблюдениясы, коноктор үчүн парковкасы бар экен, электромобилдер үчүн зарядтоочу станциялар бар экен, жана өзүнүн жайгашкан жери дагы аябай ыңгайлуу. Шаардын борбору. бул Элит Хаусту мен мурдатан бери эле тааныйм, билем. Салыштырып дагы көргөм башка компанияларга, ачык элечи мындай Мемин деген чоң компаниялар менен дагы салыштырып көрсөң, сапаты жагынан Бишкектеги эң жогорку компаниянын бир топ 3тө эле турат го дейм. Катуу тартиптүү үй бүлөдө чыгармачылык балдар өспөйт деген стереотипке кандай карайсыз? Мына сиз мисалы үчүн чыгармачылыксыз да, бирок эгер логика салсак, чыгармачылык каяктан пайда болуп баштады? Эгер баардык мындай чектөө болсо. Үйдөн кеткенден кийин деймби? Жак ага деле кошуло бербейм. Катуу тартип болгондо менин ошол үйдөгү ошондой нерселерге гана тартип койгон да эми. Түнү көчөгө чыгып урурлук кылбасын дегендир, жаман балдарга кошулуп кетпесин, ичпесин, чекпесин, сабагын окусун деген ойдо кылгандыр. Анан мен өтө деле сабагыма мектепке чейин бугарып, аралашып андай кылган эмес. Мен мектепте ушунчалык шок бала болгом. Бирок үйгө жетип келген эмес да. Мектепте ушундай бир тартипсиз балдардын катарында толуктап кое берген манча-мынчадачы. Кантип тартипсиз? Шоктукту кылганбыз да, сабактан качып, экинчи сатка бармай, мектептен анча-мынча жерине бир нерсени урдап жеп коюп деген сыяктуу. Ошол убакта биз 9-10 класс болуп калган убакытта, билесизби, жаш балдарга 5 класска чейин, 4 класска чейин тамак берилип калган. Анан завхоздун күлчүн таап алып, ошол жерден жеп, ушинтип эле жүргөнбүз да. Эмне убакыт өтүп кетти, айта берейли. Кылмышка тартпай болуш керек. Кылмышка тартпай айткыдай. Эме бул жагынан чыгармачылык өзү каяктан башталды? Өзү ошол учурда эле мындай күлкү жакын беле, сөз ырдаганды да билесиз, ырчы тамашоо алып баруучу. Негизи ошо гитара чертип жүргөнгө кызыгат элем. Менин бир тууган агам өзү ошо ойнойт эле да, анан ошодон үйрөнгөм. Кандай болот деп анан үйрөнүп, мектеп учурунда эле кызыгат элем. Анан мектепте кружоктор болот го, ошол сыяктуу же КВН деп коет да, аталышы КВН дейт. Анан КВН десе барып туруп арасында ыр да кошуло берет, салат жасоогун да кошуп коет, биин кошуп коет, бир конкурс кылыпчы. А класс, Б класс же 9-10 жарышып. Анан ошондой убактарга анча-мынча катышып калат элем, көп эмес, бирок себеби айтып атпаймынбы, мен баягы спорт жактан волейбол ойноп, башка айылга же башка районго ошондойлорго барып балдар менен жүрө берет элек да. Ага өтө маани бербейт элем, бирок колуман келишин билет элем өзүмчү. Анан качан баягы тукуму келип калган болот го, балдар даярдыкка барбайт, качып жүрө берет, кыздар өздөрү менен өздөрү даярданып, ошол эртеси күнү чыгабыз деп атканда башка балдар даярданып аткан, бирок чыгабыз деп аткан балдардын колунан келбейт. Анан чыгып ырдап кое берет элем, ошол күнү элечи. Чыгып ырдап, ошол күнү чыгып интермедиасына катышып,
утуп алган учурлар болгон, утулуп калган учурлар болгон. Бирок жакшы результат көрсөтүп берет элем. Ошон үчүн көп эле жакшы көрөт элем мени. Баары бир ушунун колунан келет деп. Ошол жакта кичине шыгым болгон. Анан кийин университетке баргандан кийин кызыгуум арткан. Бирок сиз айтып атпайсызбы шок бала болгом депчи. Бирок медиаңызды окуп атсам, биографияңызды 11 класста мектептин президенти болгон экенсиз. Болгом. Тентек бала ушун 11 класста президент болуп Мен эми тентектигимди билдирбей эле тентектик кыла бергем да. Балдардын баарын башкарып туруп, бул жагын мындай кылабыз, мындай кылабыз деп мектепке каршы бир нерселерди уюштуруп коебуз. Бирок бuyakта жакшы эле окуп коебуз. Жаман окуган эмесмин да. жакшы окугансыз. Жакшы окугам. Жаман окуган эмесмин, жакшы окугам. Анан президент болгондо деле мен барган эмесмин. Мен ушуну президент кылып койбосу, мен ушундай эртең уят болуп калбайын деп барбай койсом дагы өздөрүнчө ошол линейкада шайлап койгон да. Сен президент болуң дейт. Ал убакта бизде телефон бар беле, жок эле, по-моему. Жок эле да, айылыбызга барган мезгилде. Эртеси күнү барсам эле сен президент болдуң дейт. Таануу деп. Анан кандай болду? Алып баргам ишти, президент болуп. Ошол учурдан баштап лидерликти үйрөнүп баштадыңыз окшойт, э? Лидерминби мен? Негиздөөчүлөр бардыр лидерде. Балким. Бирок лидер адам справедливый болуш керек да. Ошолдон эле болот го дейм. Өзүңүздү андай эсептебейсизби? Мен ошондоймун. Лидер дегенди билбедим го, бирок ошо справедливый карап берем. Бардыгынча ошо командада, башкада. Айтып кое берейин, андан президент болдум, университетке келгенде жатаканага жайгашып, ал жерде дагы студ сенат дейт, студенттер кеңеши жатаканада 1-3 курстан баштап эле ал жердеги ушундай жүрдүм. Анча бир староста болдум группада. Анан кийин ушул КВНге тамашага кирип кеткенден кийин көбү калып кетти да. Сабак калып кетет экен. Баарына жетиш кыйын экен да. Кантип аралашып кеттиңиз КВН менен? Кайсы Күнү актовый залга барсам, ошо бир концерт болуп атыптыр, анан Монейм чыкты. Мен аны телевизордон көрүп жүргөм да. Мектеп учурунда элечи, дисктерден көрүп жүргөм. Анан чыгып ойноп калды, мен буларды тааныйм дедим. Биз деген да ушулар деп ушул жерде билгем. Көрүп, демек дедим, ушул жактан барып, эми мен Бишкек биз үчүн өтө эле бир Америкадай сезилген да. Анан ушулар барып жүрүптүр. Демек барса болот экен деп кызыга баштагам да. Кызыга болот экен. Булар биз жактан чыкса, значит менде да мүмкүнчүлүк бар экен деп ишенип баштадым да. Анан ошентип жатаканалар аралык, факультеттер университеттер аралык болуп атып, терилип барып анан ушул тааныштыктан менен таанышып, мен ушуларды ээрчип жүрүп үйрөнгөм да. Сиз чөтүн бат айтып койсуз окшойт. Шашпай айтайын. Шашпайм. Жатаканалар аралык КВН болгон. Анан жылда эле жатаканадан эч ким чыкпайт экен. Көрсө жөн эле бир корчкалар жасап берип туруп, университеттин балдарын алып келип туруп, жатаканада жашайтына деп туруп ойното берет экен да. Жылда 1-апрелде болчу эле ошол убакыт. Өлкө күнүнө карата деп жатакана. Ошто бир 7-8 жатаканабыз бар, бардыгынанчы. Бир жатаканада почти 300-400 адам жашашы мүмкүн да. Ушулардын арасынан. Анан мундузунда өзүбүз чыгабыз дедим мен. Неге университеттен балдар кошулат? Биринчи жылы университеттен келген жатаканадан бир эле мен кошулгам. Кийинки жылы эч кимди кошпой өзүм чыгам деп. Ошентип уже команда болгонго көзүм жетип калган. Анан факультеттен, анан университеттен чогулткам. Факультеттегилерге мен чыкпай калгам. Кайсы университетте окугансыз? Ош технологиялык университети. Анан чогултуңуз? Университеттен чогулттук. Ал жерде мен лидер болуп деле чогулган эмесмин. Ал жерде ошо башка балдар менен чогуу ойноп жүрдүм. Ошо команданын аты Универсал беле же башка беле? Stud Times деген команда эле. Азыркы мүчөлөрү бар беле? Азыркы Универсалдын мүчөлөрү же ал такыр башка команда беле? Анын мүчөлөрүнөн Ак Тилек бар. Бир Ак Тилек бар. Ошол жакта таанышып баштагансыздар. Ак Тилек келип, мен кошуп алың деп күндө келе берип кошулган да. Негизи ошондой болгон ал дагычы. Бир башкача бала көрүнөт көзүмө. Анан
Келе берген үчүн кошоюнчу дагы. Эртең бир күчтүү адам болуп кетип айтып жүрбөсүн. Колунан келсе кетти, келбесе жок деп. Ошол командаңыз менен бир мындай жыйынтыктар, бир мындай жеңүүлөр башталдыбы? Жок, ал команда менен биз финалга чейин барабыз, 3-чүнү алып калабыз, же 2-чүнү алып калабыз. Университеттин арасында, Ошто дагы уюшулгандан кийин тамашоо депчи. э? Ошол тамашоодо Ош филиалында ойноп эч чемпион боло албадык. Бир 5-6 балабыз эрденабыз, боло албайбыз. Финалга чейин барабыз бирокчу. Анан балдардын жоопкерчилиги жок боло берди. Чакырсаң келбейт, кетип калат. 2 адам калып кетебиз. Шактылык менен дагы бир Азамат деген бала бар, 3-өбүз калып кетебиз. Ошентип анан кыскасы көзүм жетпеди да. Оштон чемпион болсоңор Бишкекке барасыңар деген бизде максат ушундай да. Чемпион болсоң анан алып барат да. Чемпион боло албай койдук. Анан прямо эле Нурбаевка чалгам, биз барабыз деп. Чемпион карасам жашатып кетип атат. Так, сиз дагы шашып кеттиңиз, күттүңүз артка кайтып келели. Просто кызыгыраак кылып айтып берейин деп атам эртең деп, мен тамашоом элге эмне кызык бар депчи. Жок, кызыктуу да бул жер ар бир кадам. Өзү негизи ошол учурда катышуу үчүн акча төлөнчү беле же Жок, кандай нерсе болгон эмес. эчтеке жок. Өзүңүздүн Жок. Жакшы команда болуш керек, элди жакшы күлдүрүш керек, болду. Күйөрмөн топтош керек. германдар аркылуу анан уже популярдуу болуп. Так, ошондон кийин бул команда менен канчага чейин ойнодуңуз? Бир 2 жыл, 3 жылдай ойнодум Ошто. Ошто эчтеке уткан жоксуздар, жеңген жоксуздар? Чемпион боло албадык да. Бирок университеттер аралыкта утуп кое беребиз. Уже чоңураак деңгээлде уже жетишпей калдыңыз. Жетишпей Анан эмне кылдыңыз? Анан мындай карасам бир ошо текшерүү болот да, командаларды текшерүү деген нерсе болот да. Бир команда келди. Бир бала ойноп атат да, карап отурам. Бир жакшы ойнойт да, баягы балачы. Актер устоз, жата салып курт болуп кетеби, тура салып ит болуп кетет да. Карап отурсам таланттуу бала экен дедим. Ушундай балдар биздин командада жок да, андай балдар. Ушундай балдар керек дедим. Бүткөндөн кийин чакырдым да, таныштым. Танышсам Садык экен аты. Анан таанышып болуп жүрө бердик, андай жакыныраак болуп калдык. Биринчи эле ага чейин команда түзгөнгө чейин. Бирок ниетим болгон да, ушу команда түзсө, ушул бала керек бизге депчи. Анан жүрүп ошо утулдук. Ал дагы утулду командасы менен, мен дагы утулдум. Анан ошентип барып, негизи Универсал деген команда ошол Садыктын, Икрам барбы? Ошолордун университетинен чыккан команда ат болгон. Ат негизи ошолордуку болгон. Просто мага жагат эле. Универсал деген ат жагат да. Анан Икрамдар командада чачылып, ал нонеймге кошулуп, нонейм болуп кетип, Универсал жөн эле айтылбай калды эле, ошо атты сурагам. Мага бергиле. Мен алып, ушул ат жагат мага. Колдон келишинче аракет кылайын деп. Анан Садыкты чакырып, Садык Тайырбекти чакырып, бир бала бар деди. Ал да кызык болгон. Бир бала бар. Бизге ушундай бала керек дейт. Кандай бала? Сөзү өтө тетик да, баягы. Дил кирдип коет го бизди сөзөчү. Любой ишти кыла берет да, батыр. Карасаң музыка коюп чыга салып ойноп дагы кое берет да. Музыкаларды тизип келет, кыркат жасайт, ушундай документ иштерин кыла берет. Бир жерге машинада кетип атып, машина токтой эле, суу керек десең, суу алып келип койгон, ушундай бала да. Анан мейли анда чакыр дедим. Ага чейинкисин айтып берейин эми. Драм театрда ушундай бир КВМ болуп атат. Ош Муунун. Туунун эмес, технологиялык эмес, мамлекеттик университеттин. Анан биз КВМ эле бара беребиз да. Театрдагы кирип кетип атсам эле бир бала келип туруп, ассалам алейкум, Калыбек досум, кандай жакшысың, тыйсыңбы, иштер библе жакшы деді. Жакшы, рахмат. Таныбай, же мен мурда дос болуп, таныбай калсам, эмне болот деп уялганман. Жакшы, рахмат деп күнү сүйлөсөм. Досум кыскасы бир кызмат деди, ноутбук берип, шундай коесуң. Саязың кыскасы биз чыкканда кнопканы мында басып коесуң деди. Ким эле дейм, каяктан көргөм, эмне кылгам? Мейли дедим. Бардык. Алардын командасы чыкты, ноутбук улап отурам, ошондо ушундай деген жерине бастым. Ойноп кирип кеттик. Бүткөндөн кийин кайра келди. Рахмат досум, сонун болду, молодец. Чоң
ыраазычылык деп туруп кайра кетип калды. Дагы эле таппайм. Бу каерде бала экен. Кайсыл жерде чогуу болдум дагы кантип муну тааныбай калдым деп. Ошо ойдон жеринде калып кетти. Кыжалат болупчу. Бир маалда Садык чакырган бала ошол кел. Көрсө ошол ол баарын эле ошентип сүйлөп жүрө берет экен да. Бар менен достор. Баары менен достор эле биз сахнада ойноп атканда ал көрөт экен да, ушу менен тең поколение деп элеп ушундай барып тартынбай эле кыла берет экен да ушундай нерселерди. Анан келди, я буну тааныйм дедим. Ал менин достой эле кабыл алып атат. Экөөбүз доспуз деди. Экөөбүз доспуз деди, болду. Ушинтип команда чогулуп келгенбиз да. Мындай кызык суроолор бар бул жерде. Универсал командасын чогултканда, түптөгөндө сиз канча жашта элесиз? 2013 канча жашта болом? 91 болсом. Санаш керекпи бул жерде? 21, 22. Ушундай болуп калабы? Ошондой болуп калабы? Кош. Мен зачем кыйнап бердим мени? 2001, 2011 20 болобу? 12, 22, 25 жаш. 22, в принципе, туура эле почти 22 жашыңызда ошол учурда өзүңүздүн келечегиңиз барго? Азыркы жаштар ойлойт да, мен азыр келечекте ким болом, ишкер болушум керек, бул болушум керек, тиги болушум керек, азыр успех көп болуп атпайбы? Сиздин учуруңузда сизде ошол 22 жашыңызда жаңы чоң жашоо эми башталып келе атканда эмне кыялданчыңыз эле ушу КВМ кетем деген ой болду, ишенич болду? Ошол өзүм деле жакшы түшүнө бербейм, мындай КВМ менен эми адам тиричилик кылыш керек да, уже окууну бүтүп калдык. 22-23 бүтөбүз, бүтүп калдык. Анан бир жерге мамлекеттик жумушка кириш керек, же бир ишканага кириш керек, же электрик болуп кириш керек да. Минимум электрик. Бозом баягы монтёр, свет текшерердин дипломдор тийген колго. Же Россияга кетиш керек. Айылга барыш уже западлы да. Кайра окууну бүткөзүң, дипломду алып айылга барыш болбойт да, уят дейм мен. Ушунча шаарда окудум, 5 жыл окудум деп кайра барып эмне кылам? Анан ак тилек мен Кореяга кетем деп калды. Токтоп, Кайырбек мен Россияга кетем деди. Анан экөөнү тең алып калдым. 1 жыл убакыт бергиле, 1 жылда кичине элге таанылып, той топурга бизди чакырып калса керек. Эгер чакырбай калса 1 жыл жерт болот деп аларды суранып алып калып, анан 7-сезондон баштап ойной баштадык да. Бул кадимки риск болгон экен да. Риск эле болгон. Кетип калса дагы башка команда чогултуп алар менен чогуу иштешкенге менде деле болбой калат эле да. Сиз бир жерде айтып калган экенсиз, ата энеңиз да сарсанаа болчу экен, Ооба, ошонун айынан айтып атпаймынбы, айылга кантип барам? Барып мен окууну бүтүрүп келдим, дипломду алып келдим, анан киргизип коет, айылда электрик боломбу? Же биз жакта баягы Бозумчак деген алтын кен бар. Кумтөрдөн кийинки эле деп эсептелет запас боюнча. Көпчүлүгү ошол жерде иштеп атты, биздин классташтарыбыз, достор. Апам ошол жерге кирип ал дейт. Айылга барган сайын кирип албайсың дейт эми. Жөн эле жүрөсүң. Көчөдөн кетип аткан бирөөлөр дагы айта берет. Эмне кылып атасың? Той алып баратам анча-мынча. Ошол дагы жумуш бу. Убактылуу да дейт да. Биздин жашообуз өзү убактылуу. Же өмүр бою жашап өлбөйбүзбү? Туурабы? Ошол алтын тапкан жака өмүр бою иштейт экен. Өмүр бою иштебейт, ал жерде деле, ал жер зыян наоборотчу. Эми ал жерде денсаулыкка зыян да, баары бир зыян. Анан эми мен түшүнбөйсүңөр деп алар менен тартышкым келбейт эле. Ооба, мен дагы кирем бир күнү. Азыр кичине бул жакта иштеп турайын деп жүрүп, анан жакшы той топурга чакырып, кичине колубузга тыйынтып, анан барганда бир тойдун акчасын мына апа деп бергенде, анан менин ата энем дагы кичине өзгөрө баштады да, болот экен, демек кылса болот экен. Иштей берсин, тийишпей эле коелу деп өздөрүнчө сүйлөшкөн болуш керек дейм да. Мисалы үчүн мындай айырмачылык бар да, бизде мен шаарда айтып коеюн, мен деле ата энем башында ишенген эмес да, бирок шаарда все-таки кичине бар да, түшүнүкчү. Бул медиа, бул жактан принцип акча бар болуш керек, популярдуулук акча алып келет. Ишенбейбиз, бирок попробуй деген нерсе бар да. Ошто мен көбүнчө байкелерим бар, ошто байкелерим 18 толгондон кийин эле Москвага жөнөтө берет го иштегенчи. Ошондой учурлар болот. Сиздики
кантип көндүрдүңүз ишенгенге же алар Эми мындай болгон, мен ошол нерсеге катуураак киришкеним үчүн баягы адамдын көктүгү дагы болот да, көгөрүпчү мектепти бүтүргөндөн кийин атам эми баарын окутту да, баарын эле окутту, бир туугандарды окутту. Анан ушу мага келгенде чарчап калды, мен байкап калдым да. Эми ал убакта студент окутуш дагы кыйын болгон да. Анан окутканы менен алар дагы шаарга барып жөн жүрбөй эле деп өздөрүнчө жумуш кылып, же окуудан жок, же жумуштан жок болуп ушинтип эми карапайым үй бүлөдөн болгон үчүн өтө деле орто эле жашаганбыз айыл салыштырганда. Бирок көп кетет эле да расходчу. Мисалы бир торпокту сатып, бир коюн сатып, ар бир 6 айда кыла бериш дагы болбойт. Анан окуткузуу деле келбей калган да. Көз карашынан түшүнөсүң да, же чоңоюп калган. Анан ушуну бекер эле окуштун жолу бар бекен деп изледим. Көрсө бар экен да, баягы ОРТден тапшырып, же ошол убактарга жакын чыкканбы, биздин акелерибиз, эжелерибиз окуган убакта жок эле по-моему. Анан 89-жылкылардан чыккан болуш керек ОРТ дегенчи. Же 87-денби билбейм. Ошодон көрдүм, изилдеп чыксам болот экен, анан ошого тапшырдым, колдон келишинче аракет кылып, анан жете турган балл алып, барып бюджетке өткөм да. Эгер өтпөй калсаңыз, Өтпөй калсам, жөн эле малды жая берчи мына жакта дейт болуш керек эле. Эми ушундай болот дейт эле да. Дебесе дагы өзүм уялат элем да, ушунча кыйнап не кылам эми, малды сатып барып быжалат болуп окуп жүргөндөн көрө окуй эле коеюн, жараса аракет кылайын дейт элем да мен дагы. Анан бекер болду мына. Ошо бекер болуп аткан убагында деле атам бир нерсесин сатып берген, барып жайгаш, башка кыл депчи. Барып бюджетке өтүп, эми көрсөткөм да ушундай. Анан ишене баштаган да. Чындап бекер окуйт экен. Анда жакшы экен деп. Анан жатаканага барып жашаганда дагы мен айтып атпаймынбы, ошо жерде студент болуп, аларга бекер болгон да. Студент эми ошол жерде жумушун кылып аткан үчүн ушинтип жашагам. Ошол жерди карап, тартибин карап, ошентип баргам. Дагы эмне, кийинкиси 3 ай каникулда деле айылга барып алып жүрө бербестен калат элем дагы, стройкада иштейт элем, бир мрамор чыгарган таш заводдо иштейт элем, ушинтип иштеп туруп бизде армияга деле барбасаң мурда альтернативный кылып коет, ага акча төлөш керек. Ошону дагы мындай өзүм бүтүрөйүнчү деп туруп военный кафедрага тапшырып, ал жерде эми бюджет жок, контрагын төлөп, өзүм ушу жай менен иштеп, өзүм жашоому өзүм мындай бирөөгө орлугун тийгизе бербейин деп иштеп түзүп, аны бүтүрүп, өзүңүздүн колуңузда болгон келсе. ошондой кылбасам болбойт эле да. Анан кийин ушунча нерсени кылып атат го, эми унчукпай эле коелу дегенде, демек бир нерсенин үстүнөн чыгам деп кылып атат деп мага көп деле каршылыгын айткан эмес. Заводдо иштеп учурганда мен окуяны окудум. Сиз ар кайсы ошол заводко барып иштеп, акча чогултуп, анан камера алган экенсиз. Ооба. Ушу контракттарды төлөп, андан артканына ушу 3 ай иштегенде келген да камера. Баягы Асад продакшн бар го азыр Оштогу. Ошол бала экөөбүз ошо жатаканада чогуу жашап калып, анын шыгы бар ушундай нерсеге. Кечээ кинону дагы ошол тартты да, оператор болуп. Анан дагы ушундай иш кылабыз деп. Университеттин камерасын алып барып тартып, анан университетке дагы кичине берген үчүн процентин берип, дагы ушуну бербесин өзүбүз кылабыз деп жеп калганбыз да. Анан ортолуктан акча чогултуп, 30 000 мен 30 000 ал таштап 60 000ге бир камера алганбыз. Ошол убакта эми 60 000 чоң эле акча болгон да. 150 000ге Honda Fit берет эле жаңгысын ошол убакта. Ошондо 60 000 жакшы эле акча болгон да. Азыр Honda Fit'in жаңгысы 500-600 000 го. Ошондо ошол. Өзү бул идея каяктан көрчүңүз беле, өзү ушундай акча тапса болот экен деп аралашып калып, акчасын көрүп. Камераданбы? Ушу тойлор тартууданчы. Ошол бала тартып келип, акча иштеп келген да. Көрсөткөн да, ушундай кылып, ушундай болуп атат деди. Анан менде ушу баягы сүрө давай дегенге жакшы нерсемин да. Колуңан келе берсең, келет. Мага да үйрөтөм. Давай камера алабыз. Алганбыз дагы, анан тартып жакшы эле иштегенбиз, бирок мындай өзүбүзгө жетерлүү кылып.
бул ошондо КВНди ойноп параллельно тартып иштеп, ооба, анан ошол жакта как раз тойду көрүп кыялдан баштапсыз ушу тойлорго чакырса экен деп, ошондой болгон. билишсиз канча акча тапканын? Билем да. Канча тапчу? Мисалы көп тамадалар алып баратканда мен тарткам, алар мени эстебесе керек, бирок мен эстейм да. Эми ошол убакта бир 10 миңге чакырып атса деле биз 5 миңге 2 адам барып тартып аткан болушубуз мүмкүн. Ал тамадага 10 миң берип атканда 8 миң, 10 миң чоң акча да. Биздин контрактыбыз өзү 18 миң болуп атса, бир контрактты 2 тойдон чыгарып коюп атса, Ошо бир той бир эле күн болот. Ошо Оо. бир күндө 2 тойго чейин жетишкендер бар го. бар андайлар дагы. Анан кызыккам да, кыза болот экенде деп турам. Биринчи камера тартканбыз. Камера тартканымды айтып берейин сага. Ошо кызыктуу. Бир күн, 2 күн чыктым Асат менен. Үйрөттү. Анан негизи операторский түшүндүрдү. Крупный, средний, общий бардыгын. Алды ушундай болот, ушундай болот да. Болду. Жакшы эле тартам. Болгону менде кызыгуучу ушундай болгон. ЗАГС жакшы болду. Кыздын үйүнө бардык, алып келдик, ЗАГСты өткөрдүк. Кечинде ресторанга келдик. Тартып жүрөм, жакшы эле тартып жүрөм. Мен өзүм оюмда. Анан эле монтажга келгенде Азат, мен бир жакта кетип калдым, анан кийин монтаж кылып бер деп. Тойду бүтүрүп, акчаны алып кеткен, пакетин көтөрүп, шлепа кийип алган, башыма өзүнчө шлепа, бою узун. Бир бала чалып калды, сен эмне кылып тарткансың дейт. Эмне кылып тартыпмын? Келип көрчү. Барып видеону көрсөм, мындай келет да, камера мындай келип туруп, адамдарга келип тушталат дагы. Кайра өчүп калат дагы. Кайра жанып туруп жерлер пүтүр деп туруп 2 жашка барып тушталат дагы, кайра өчүп калат. Пауза менен плейди алмашып туруп алыптым да. Кара. Той жок да, жарымына чейин жок да, кийин эми байкап калган окшойм да, кийинчерээк байкап калып, ресторандын жарымынан көбү жок да. Баягы ата жүр, тамада чыгып саламдашканы жок. Тамада мында фук дегенде өчүп калат да, жерлер менин буттарым жүрүп кайра барып. Ошону карабаптым да мен. Мен акмак. Анан билбейм бир нече кылып бир десем, эптеп ал мынтип чогултуп кесе баягы той өзү 1,5 саат болуп кетет, 2 саат. 40 мүнөткө жетпейт да баягы тойчу. Медленный кылып, закстарын монтип 1 сааттык кылып берген. Берет, наркы заказ кылган бала чалат. Азатка чалат. Азат мен эмесмин дейт. Мен сени тайын, баягы бою узун, калы бар, шлепа кийген болот. Тапсам айрын дейт. Таппай. Жүрөгүм сыгылып кеткен. Той төлөп бересиң дейт. Эми ошол убакта бир 400-500 миң тойго кетсе керек эле да. Тоюн башынан өткөрүп бересиң дейт да. Менин жүрөгүм сыгылат, эмне кылып койдум? Каяктан тауып берем дейт. Эми элестетем да, ал убакта ушундай эле дискке чыгарып бересиң. Дискти барып, анан тоюн көрөйлү деп тууган уругун же досторун чакырып алып туруп көрөт да. Ошол убакта ушундай эле. Азыр билбейм кандай. Бир койду союп, тойду көрөйлүчү кандай экен деп элестетем. Туугандар менен отурат, дискти салды. ЗАГС болду, жакшы ресторанга келтирип эле 2 жашка кайра 10 миң деп чыгып кетти. Уят болгондо эми алды. Сени келип чалат, ошентип чалып жүрдү. Көп 6 ай чалып жүрдү. 6 ай чалат да, бир той жок болуп атса. Анан бир маршруткага чыксам, баягы бала ушундай турат да. Чоң автобустар болот го. Арканкы эшигинен чыксаң, алдыңкы эшик жакта турган экен да, бу карап туруп эле кайра түшүп кайра кетип калдым да. 6 ай качып жүрдүм. Анан ошол бойдон Мен күлөр ооруп калды бул жактар. ошол бойдон жок болуп кетти баягычы. Тынч болуп калды да. Анан сүрүштүрдүм, баягы жок болуп кетти го. Азат эмне болуптур? Азаттын бир группалашынын акесинин коллективи болуп ушундай связь кылсаң таба ала турган адам да. Анан сүрүштүрчү десем, сүрүштүргөн экен баягылар. Эми ал нерсенин Кудай бетин арызың ажырашып кеттир да. Анан чалбай калган да. Ажырашпаса той төлөш керек эле да. болуп кеткенден кийин. Эми төлөп берет эле эми азыркы ушундай болуп калганда. Төлөп бер десе макул деп той жентек тоюн өткөрүп берет элем да, жок деген.
Ох, кызыктуу окуя экен. Ушундай окуя болгон. Ал учурда акча таап баштагансыз, канчадан таап баштагансыз? Мен ошол убакта тартып келгенде 1000 сом, 2000 сом мага, 2000 сом Асатка тийип, экиге бөлүп ушундай кылат элек. Эми в принципе уже окууңузду да жаап, жашооңузду да жашап уже Жакшы эле болуп калган. самостоятельный болуп калыпсыз да, э? Анан карасам менде баары бир өтө деле анчалык талант жок да, баягы карасамчы. Аткангабы? Ал убакта ушундайлар мода болгонгум да, күйөө бала колунда кызы келин колунда туруп калган ушундай бир кадрлар болгон да. Анчалык менин башым жете бербеген. Анан карасам тамада болуп той алып баргым келе баштады. Мен ошол жака КВНге чыгып эле ошол жактан той алып баргым келип. Короче, максат КВНден болуп кетип, анан тойлорду алып барыш керек. Ошондой болуп, максат ошондой болуп калды. Жашаш керек, көбүрөөк акча таап калыш керек да. Антип жүрө бергидейм. Сен өзүң талантың жетпей атса, анан умтулуп атсаң, тойдун жарымы жок болуп атса, бир үзүчү кыла бербейин дедим да. Азыр сен камераны өзүң өткөрүп кала бер да, мага акчасын бер. Эгер кааласаң, сен өзүң жалгыз иштей бересиң, акча деле экиге бөлүнбөйт деп ага менен келишип, анан акчасын берген. Бул качан токтоттуңуз ушул 2010, 2011 баштаган болсок ошол жумушту. как раз КВН башталганда токтоп эме кылып жыйыштырдыңызбы? Ооба, ошондой болуп калды. Жок, КВНде деле параллельно жүрө берет элек. А, КВНге деле чыгып кое берет элек. болуп кеткендеби? Мен ал деле болуп кетти элекмин, болуп кетти дей бербе. Мен өзүм болуп кетти деген адамдардын катарында. Сиз болуп кеттиңизби? Эмне кылып болуп кеттим? Биринчиден подписчиктер менен. Подписчиктер, мен ошого таң калам да, подписчигим көп деп, баягылар кадимгидей кызганат да. Ким? Биресен киргизип койчу десеңчи. Сторисин да коюп койбойчу, мейли эми лентасына кирип, мен эмесин түшүрүп ташайт бирибизден. Лента деген сторисине коюп койбой, подписчиги чогулду. Эмне бол подписчик? Сенин оюңчачы эмне ал сен? Жок, мен деле сизге кошулам, бизде кээ бирки мисалдар бар. Эми ошо мен подписчик чогулду болуп, мен болуп кеттим деген адамдарга адам болчу, турабы? Подписчик менен мактанып, просмотр менен мактанып, адам болсоң, адам өзү сыйлап алат да. Ал акча менен, подписчик менен сый талап кыла албайт адамчы. Адам ол мамиле менен мындай бир баркка жетет да. Ну вот, анда сиз ошондой баркка жеткен адамсыз. Балким Ошончо болуп кеткенсиз. Болду, мен ошо барк менен болуп кете берейинчи. Мен акча менен, анан подписчик менен, просмотр менен жөн эле жүрө берейин. Мен көптөн бери күлбөй, челюстүмдү ооруп баштады бул жактарым ооруп. Кайрына келдик эле баягы. Биринчи жыл. КВН менен параллельно кетип атып, Азатка өткөрүп берип, баягы 60 миңди алып калып, ага дагы кичине бир жактардан тыйын кошуп, атаман сурагам. Ата мага кичине акча берип туруң. Машина алам депчи. Ойлогомдон машина алганда жаман көтөрүлүп кетем депчи. Точно болуп кетем деп. Точно болуп кетем деп. Анан атам бечара, бизде теректер көп эле. Терек кымбат го. Теректен бул эмне? Терек. Ал терек. А, Терек деген кандай баткендик болушун билбейм. сиз акцент башкача акцент айтсаңыз терек. Тал терек деген. Терек узууну баягы карагайга окшош. Айылдарда болот. Ошондойн бир 5-6 түйүн чыгып, сатып акча берген. Анан бир тууган акем Россияда, Москвада иштейт эле да, андан сурагам, берип туруңчу, машина ала алайын деп. Менде кичине акча бар да эми. Ал берген бир 40 миң берген, атам бир 40 миң берген. Ошентип өзүмдө 60 миң чогултуп 150 миңге Япониядан бир Honda Fit заказ кылгам да. Машина айдап жүрөйүнчү деген окшойм да, ошондой эми бар акчаны жок кылып таштабайын депчи. Ошо камеранын акчасы азыр да бар да, мындай айткандачы жок кылып салган эмесмин. Анан бир машина алып, баягы 5-курста окуп атканда Honda Fit алып алып, группалаштар менен бир шаар айланып, ниетимде болгон экен да, ушинтип, сен университеттен чыксаң, кээ студенттер түп машинаны отуруп деп кетип калса, деп калып. Сиз азыркы университет Бишкектерде көрөсүзбү? Манас университетине же Алыс университетине барсаңыз, машиналарын айдагандары М5, студенттер Lexus'тар. Эми алар өздөрү алган эмес да. Мындай все равно ошо бар го, көрүп алып туруп, мектепке кыялданасың го. Балким кыялданып аткандыр, бирок
өзүң иштеп өзүң ушинтип аракет кылып жок дегенде жарым акчасын таап туруп өзүң алып өзүң айдасаңчы бул сен Марска учкандай элесиң да. Марска учуп рахат аласың да. Анан атаңа берип койсо анын кереги жокко дейм. Анан алдыңыз. Алдым. Анан бир окуя айтып берейин мындан дагысы. Түзөп. Өтө кызыктуу окуя айтып берейин. Эми мен ачык эле айтканда ошол убакта азыр кандай билбейм го, ошол убакта бир келбетим боюм эле узун, анан өзүм мындай бүкүрөйгөнүрөөк ушундай адам болгом да. Бүкүрөйгөн эме элестет, менин ар кылып койсо мыяктарын килип мурдум чоңоюп нерин балыйып эле кичинесиндей сезилипчи, оркойгон, бирок өзүңчө кыйынсың да. Ичиңге тоготпогон эми акыл эсиң нормальный да, мындай өзүңө жараша кругозоруң бар да. Ошентип жүрүп анан машина алсаң эле кыздардын баары тогото берет деп ойлойт экен. Анан кетип атып остановкада эки кыз турган экен. Бир группалашым Нурбек деген аты. Бою узун, красавчик. Ошол убакта вообще красавчик эле да, алчы баягы чачтары мындай жумсанып болуп кеткен. Остановкадан алып алайлы деп алып алдык. Ушу университет жака карап, кечке мал өзү. Караңгы кирип калган. Ошол жака кетет экен, алып алайлы деп. Аркага чыктылар. Экөөбүз кетип атабыз. Баягы кыздар Нурбекке сүйлөйт да, мага сүйлөбөйт да. Ага сүйлөйт, мага сүйлөбөйт. Экөө тең да, бирөө сүйлөсүн да. Бирөө ага, бирөө мага качапы да. Бирөө сулуу, бирөө сал сулуу эмес болот. Хотя сулуу эмесине дагы ыраазымын да мен, сүйлөп койсочу. Сүйлөбөйт. Машинаны наркага берип койгом да Нурбекке. Анан ушу машинадан болуп атат окшойт дедим. Ушу айдабаган үчүн мага сүйлөбөй атат дедим. Кетип атып анан айттым, эмне кайда? О машина меники дедим. Сүйлөсүн дедим да магачы. Полимон сүйлөбөй койгон. Баягы кыздардан таштап коюп кеткенбиз. Кыздарсыз эле кеттиң. Группалашымдын алдында чычалап кеткем да. О машина меники деп, түш, мен айдайын дедим. Ушундай кызык күндөр өткөн. Азыр дагы эстеп күлө беребиз экөөбүз. Мен подкаст бүткүчү ойлойм окшойт күлкүдөн. Ах, телесин уруп таштады. Ушундай окуялар болгон. Көрсө кыздар эмнеге карайт экен, машина карабаса? Сулуулукка карайт экен. Эми мамиле кылганга чейинчи биринчи көргөн адамга кыздар баары бир красотага карайт экен да, ошол убактагы ой жүгүртүүм боюнча. Ушундай экен да, эми сырткы келбетиң жакшынакай болсо, сулуу болуп турса, нормальный адам деп ойлойт да, бул бир машинасыз да ата зап берип койгондой биже. Ишенбейт да, кыскасы менин машинам экен деп эч ким ишенбейт. Анан мен уккамын, сиз ошол фит менен таксовать этип баштапсыз анан. Таксовать этет элем. Бул Карап турасың. Эмнесин айтайын деп таксовать этетим да. жок, мен суроом бар болчу да. Бирок сен таксовать этет элеңби дегендей эле мен кылсам болбойбу? Эми андан эч канча эле акча таппайсың, просто таксовать этип көргөм да. Ал менен эми азыр иштеп аткандыр. Бирок баары мен таксовать этмес, убактылуу бир 15 күн, бир ай таксовать этип, кичине квартираң жок болбосо, башка болбосо, кичине карызың болсо, чай ичип турайын, тамактанып турайын дегенге болот такси кылганча, анан жөнүнө жыйыштырып коюп башка иш кылыш керек. Такси болсаң өтө майдаланып кетесиң, айтайынбы? Кылып жүргөн убактарды да айтып берейин кылганда, өзүм айтып берейинчи. Ушунчалык майда болуп кетесиң да. Эми жашоо өзү, мен бу жерде таксисттер мындай деген эмесмин. Алар деле азыр башкача деп атам, азыр уже Яндекс мен сразу которуп коет, башка кылып коет. Ал убакта баалашасың да. Баалашкан убакта кетип атып 100 сом берсе, мисалы бир жерге жеткизсең, сен азыр 90 сом болгон болсо, 100 сомду
берет дагы 10 сом ушу сурабай эле койсо экен деген ойлор боло берет да. Тоглоп 100 сом ушу чындыкта калып кетсе экен. Кашайып наркы клиент дагы карап тура берет го. Сону издей бересиң мынтактардан. 10 сомдуктар бар бекен деп. Анан ушундай ой боло берет экен да. Кичине мелочь акчага үмүттөнүпчү. Майдаланып, Майдаланып кетет. Ошого бир ийгиликке жетем деген адамга такси кылба дейм да. Кыл эми убактылуу. Муктаждык болсо. Муктаждык болуп аткан болсо кылып кой. Анан ушу такси кылып отуруп такси айтет, такси кылып барып таксопарк качып алгандар бар мисалы. Эгер болсо кылса болот. Бирок ушу таксиден эле чектелбестен ошону эле кылып жүрүп мен үй алып алам дебесиң да. Эми асылына бөлүккө кайтып келели, универсал командасынан. Ал жакта келдисиздер, 1-сезон. Сиздер ичиңе белгилүү эмессиздер. 6-сезондобу? 6-сезонда ичиңе белгилүү эмессиздер. Жаңы баштап атасыздар. Чоң лига, сиз ошо кыялданып жүргөн лига. Мына кирдиз. Биринчи мындай эмнени түшүндүңүз, эмнени көрдүңүз? Первое впечатление деп коет го. Келип эле көп тамаша алып келгенбиз. 20-30дай тамаша. Эми бирөө өтүп калсын депчи. Каяка алып келгенсиз? Бишкекке да. Сен ойлоп атасың, келип туруп эле хей деп сахнага чыгып калат деп. Онун артында ушунчалык жумушу көп, ушунчалык кыйынчылык, о сахнада эң оңой сахна. Сахна артында бизде текшерет, тамашаларды текшерүүдөн өткөрүп, баягы Эрмек Турбаев алып барып атты, эң акырында айтып коет, биздин редактор Арслан Ибрагимов деп. Анан бир оруско окшош бир киши чыгып, мындай кайра кирип кетет. Ошол кишинин эң кыйын ошол киши болчу да. Өтө алсаң чыгасың, өтө албасаң жок. Канчалаган командалар өтө албай сахнага чыкпай кетип калган. Бул отбор болчу экен мындай айтканда. Отбор. Келгенбиз, тамашаларыбызды көрсөтүп атабыз, карап отурат. Көп тамаша акырында пол чийип туруп. Ушудан арасынан өзүңөргө жаккан 2 тамаша ойнойсуңар болду. 2 тамаша болду. 2 тамаша ойнойсуңар болду. 30дан. Ушундай болгон. Биз бизге эмес, бардыгын эле ушундай кылат да негизи. Анан хорошо деп ошол эсиңизде? Эсимде. Айтып бериңизчи, бизде карап угуп көрөлү мындай. Ошол тамашаныбы? Кызыктуу тамаша бирокчу. Элди жакшы күлдүргөн да. Так. 2 бала баягы Mortal Kombat ойноп аттыр деген. Экөө ойноп атабыз. Экөө 4 адам ойной турабыз да, экөө ойноп атат, экөө мушташып атат да. Бирөө жакшы ойной албайт. Бирөө таяк жей берет, мен жакшы ойной албайм, Садык таяк жей берет, анан кийин мага келет, могу X болсоң урат деген. Ушул шуткабыз бизди куткарып кеткен да, жакшы эл күлүп берген ошол убактачы. Ошо 2 тамашаны ойнодук. Отборочный тур катары ачылышында, 6-сезондун ачылышында. Өттүңөр деди да. Өттүңөр деген жок. Бара бер эле өзүбүз айтабыз деди. Кеттик. Ошко карап. Эми элестет, ошол убакта эле өттүң же өтпөгүң деп койсо жакшыбы? Сразу эле өзүбүз чалабыз деп. Качан чалат экен деп жүрөм. Анан уже тамашанын кийинки 1-8 финалын афишасы чыкты, карасам жокпуз да. Атыбыз жок. Тизмеде. Анан чалдым. Чалсам, келе бергиле, батпай калыңар деп койду. Эрмек байке чалды. Эрмек байке, келе бергиле. Силер кайсы универсал келе бергиле. Батпай калдыңар тизмеге деди. Тизмеди полный анан жана башка региондон келген командалар деген жазуу бар эле, ошо жана башканын арасында элек да, региондон келген командалар. 1-8-те ошондой болду. 1-4, 1-8-тен өттүк, 1-4кө өттүк. Анда дагы вообще да жок, келе бергиле. Чыккан эмеспиз. 1-4тө учуп кеттик. Кандай болду ушул учуп кеткенде? Негизи биз келип атканда ушул КВНде жүргөн акелерибизден сураганбыз ошточу. Эми ошто деле КВН болгон, русский лига болгон, оштун атынан келип жүргөн ойногондой шыктуу же кандай десем, эмне деп коет эле? Бир нерсе деп кое берейинчи. Кыскасы
башынан өткөргөн адам да ушундай окуялар. Тажрыйбалуу. Молодец, красавчик. Су куюп берди бала. Тез куюп берип коюңузчу, пожалуйста. Ошол тажрыйбалуу адамдардан сураганда 1/4кө жетип алсаңар уже силердики быйылкы жылкы жетишкен болосуңар деди. Бул жакшы результат. Жакшы результат деди да. Өтүп калып уже 1/8ден өткөзсөңөр жакшы результат. Ошого сүйүңүлөр деди. 1/8ден өттүк, 1/4тө учтук. Анан фестиваль болот эле. Эч ким эле жакшы күлдүрө албайбыз, эми бир тамашабыз өтүп калышы мүмкүн. Жазгы, кышкы фестивалда келип бир атылып кеттик. Андан эле атыбыз жок, жөн эле келип ойноп. Жазгы фестивалда келип анан Садык мыкты оюнчуну алды да. Анан кичине болот экен. Болсо сиздер даярдалуу кандай болсо, бул уже мындай профессионалдуу подход беле, ушу барып даярданып тамашалар жазып, же бул ушундай на энтузиазме мындай барбы? Кандай десем, тажрыйбасы жок, жөн эле ишеним менен эле кетип турган оюндар беле? Же прям уже ал жакта учурда даярданып? Ишеним көбүрөөк болгон бирокчу. Ишеним көбүрөөк болгон, тажрыйбабыз жок болгон да. Ишеним балким болуп кетет, ушундой. Ишеним көп болгон. Болот деген эле эмеле бар эмес да. Болот, кантип эле ушунча ойноп атат, ушинтип күлдүрүп атат, биз эмне кыла албайбыз деген. Жазгы фестивалда мыкты оюнчуну алды. Кыйла бизге дух кирди. Ошол менен 6-сезондо финалда уже дейм, бизге кичине ишеним артып калды да. Ошолорго жардам бергенче келдик. Финалда чогуу жардам беришип чемпион болду. Анан 7-сезондон азыр 7-сезонго келебиз. Ага чейин бир уточняющий суроо бергим келип атат. Өзүм айтып атпайсыз, элдер көп күлдүрө албай жүрдүк, 1-2 эле тамаша өттү депчи. Ошондо кичине эмеге натыйжасына келгенде элдер күлдүрүшүн эмне керек экен? Эмнени түшүндүңүз? Ишенесиңби? 30 тамаша менен келгенбиз дедик го. Чемпион болгончо ошо тамашаларды ойнодук биз. Ошо 30 тамашабыз бар биздин. Алып чыгып туруп, ошону оңдоп түздөп туруп эле. Биринчиден адамдын лицосу кирип калса деле эл жакшы кабыл алат экен да. Адамдын ишин көрүп калса. Же бир өзгөчөлүк, креативный идеялар менен келиш керек. Ошол нерсе менен калыстар тобу жакшы көрүп калды бизди. Бизде башкача идеяларыбыз бар эле да, мындай сончу. Ошол идеяларыбызды азыр чет жака деле барып ойной беребиз. Казакстанда ойнодук, Өзбекстанда ойнодук. Чынында жана 30 тамаша менен бирок башында өткөзбөй койбоду. Башында өткөзбөй койду, эми ойной албаган окшойбуз да, биз эптеп бирок идеябыз болгон да, жакшы эле идеялар. 30 эмес, андан сырткары эми 30 тамаша деле баардыгы элге күлкү тартуулай алды да. Акырына чейин уже ойноп түгөткөнбүз да ошо тамашаларды. Эмне маанилүүрөөк? Өз тамашабы же тамашаны туура жеткизүүбү? Экөө тең. Экөө айкалышып барбаса болбойт го дейм. Тамаша жакшы болгону менен аны жакшы ойной албай атсаң болбойт. Сиздерде ошондо дух кирип баштап, уже мындай ишенимде көбүрөөк баштап, чемпионский сезон. Бул ошо 8-8 сезонго уже мындай кадимки дух менен келдиңиз. Эмне өзгөчө болду? 7-сезондо биз уже дух менен келдик. Анан 8-де уже вообще уверенный болуп калдык. 8-де биз 7-де уже чемпион болуп коебуз деп аракет кылабыз да, бирок финалга чейин барып, финалда деле өтө сонун оюн көргөзгөнбүз. Эме деп коет го, көбүнчө ошо КВНдерде дагы, дүйнөлүк эмеде дагы, опытта да айтат го, чемпион болгон команда дайыма башында эле сезилет депчи. Биринчи оюндан баштап эле уже сезилет, булар ушул жылы чемпион болот окшойт деп. Сиздерде ошондой болду? Биринчи оюнуңуз эсиңизде, чемпионскийдин? Мен 7-сезондо эле уже чемпион болуп коет окшойбуз деп ойлоп койгом. 7-сезондон баштап уже чемпионсуз. Анан 8-де жакшы оюн көрсөттүк, ачык эле. Көп жетип калат элек да. Көп даярданат элек. Ошол күнү бир жума калганда эмес, 10 күн калганда эмес, почти биз чогуу жашайт элек да. Бир квартирада балдар. Команда бир квартирада жашагандан кийин кантип утулуп калат, турабы? Даярданасың, жатсаң, турсаң, идея кылсаң, чогуу анча-мынча ошо той топурга чыгып келип коюп, кайра эле ошол. Анан көп убактыбыз команда менен болгон үчүн көп жакшы тамашалар чыкты. Батыраак чемпион болдук го деп ойлойм. Ал учурда мында акча таап баштайлы элексиздер да. Жок, уже той 6-сезондо таппайт элек,
7'den başlap zakazlar çıka başlagan bizge. Benim fitim var ne деп атасың? Кайра эле фитнеске келдик. Негизи да барат элек тойго 2-2'den болуп Садык экөөбүз, Тайырбек экөөбүз анча мисалы бир айда 4-5 той алып барат элек арзаныраакпыз дагычы. Экөөбүз 10 миңге барып беребиз, экөөбүз 8 миңге барып беребиз деп ба. Анын бирок акчам барына кайра эле ушул оюнга кетирчү экенсиздерден жашап даярданганга. Жок, бизге университет бөлүп берет эле да. Биз университеттин атынан чыкканбыз да. Бизде демөөрчүбүз болгон, эгер оштуу демөөрчүлүк кылбаганда деле биз келе албайт элек бул жака. Алар жак кадимкидей колдоптур да сиздерди. Колдогон. Колдотконбуз да барыбыз. Ишендиргенбиз да. Биз колдосоңор 1 жылда результат көрсөтөбүз депчи. Сенинчи сезон чемпион болдуңуздар. Эмне өзгөрдү? Мен дагы ошону ойлойм да. Эчтеке өзгөрбөдү. Болгону чемпион болгондон кийин дальше дагы бир иш кылыш керек болуп калат экен да. Баягы максатка жетип алгандан кийин кызыксыз болуп калат экен. 3-4 күн йыгыламайм деп жүргөм мен. 3-4 күн эмес, кыйлай убакыт эле. Анан кайра ойной бересиңер деди, ойной беребиз дедим. 9-та да ойногонбуз. Ошол эле келип ойноп кеп жүрчү эле. Эчтеке өзгөрбөдү, чемпион болдук, аталды чемпион деген. Башка эми күйөрман тапты. Чындан кийин анан кийин эмне кылдыңыздар? Андан кийин кеттик дедим. Ким калаган бар, Россияга барсаң, Россияга бар, биз чемпион болдук, сени эл тааныйт, тойго чакырып атабы, сени чакырып атат. Баягы балдарга айттым. Кетсеңер кете бергиле болду. Каласаңар каласаңар той алып барам, каласаң Россияга, каласаң Кореяга мындай караса жакшы эле заказдар чыгып калган да. Ал жака барса деле 50 миң, 40 миң, 50 миң айда калат. А бул жактан андан көбүрөөк таап коюп атпайбы? Чемпион болгондон кийин эми 2016 биз кадимкидей тойлорго чыгып тойду жарык кылганбыз да. Сиздин жашооңуз өзгөрдү да акча таба баштап. Ата энеңиздин ишеними өзгөрдү. Өзгөрдү. Ошол чемпион болгондон кийин ошолор өзгөрүптүр да. Эмнени айтайын? Өзгөрдү. Негизи КВНде калыстар тобуну көбү айтып калат го, мисалы түшүнбөгөн тамашаны адамдар деле отура берет. Анан канчалык калыс ошол калыстар тобу болот? Бирок бир жагынан көпчүлүк ошондой болуп калган ушул убактачы. Жакшы түшүнбөйт да, тамашанын деле өзүнүн бир багыттары болот дегендейчи. Максаттары бар. Оригинальный тамаша болот да. Аларды түшүнбөйт. Түшүнбөгөндөр деле отуруп калган. Эми ким жылдыз болуп, ким бир жактан жеңип келсе, эми отуруш керек да, бирокчу ал деле. Эрмек Нурбаев да туура эле түшүнүш керек да. Себеби ошону алып келип калыстарга отургузуш керек. Бирок ал жакшы түшүнбөйт. Биз тамашага эң жакшы түшүнгөндөр, эң күчтүүлөр бул Урмат Үсенов, Рысбек Чабиров, алар өтө күчтүү. Өтө ушундай башкача идеяларды мындай байкап отурганда, себеби ал бир дагы Урмат Үсенов бир дагы оюнда келбей койбогон да. Ошон үчүн күчтүү болгон. Чындыгында эме кылган экен да. Чоң аракет. Редактор эле болуп калган да алчы. Бир ырдан заказ кылып туруп, мощный кылып, ырыңызга чөтөт, кстати. $2000. $2000. Аз эмеспи? Мен ошону обсуждать этейин деп аткам, аябай арзан калгандай сезилеси. Эми болот. Шүгүр кылыш керек, берекесин берсин да. Ал $2000, анан $5000 деген мененчи бир күндө $10,000 тапкандар деле бардыр, $5000 тапкандар бардыр, бир рекламасы менен. Бирок берекесин бере берсинчи. Берекеси өзгөчө болот да. Берекеси болсо 10 сомундагы, 100 сомундагы өзгөчө болот, ачыгы эле. Берекесин бербесе кыйын да. Ал берип заказ кылып аткан адам ыраазы болсун, биз жумушубузга ыраазы болбой эле, ортолукта нараазычылыктар болбосо эле берекесин бере берет. Эми биздин договорлорубуз бар да, ошол реклама кылып берип аткан. Алар бүткөндөн кийин анан кийин силерге дагы кылып берсек болот. Ошондо жакында Оштун мэри тууралуу ыр чыкты, $2000 төлөдү. Оштун мэри тууралуу ырда адам качан иштен кеткенден кийин же өлүп калгандан кийин жакшы адам эле, анан жакшы иштерди кылды эле деп айта беребизби биз тууралуу? Кылып аткан учурунда айтып коюш эмне жаманбы?
Бул ошондо реклама эмес өзүңүздөрдүн инициатива. Өзүм эле эмем каалоом болду. Мен анда мындай суроо, Ошто чын эле өзгөрүүлөр ушундай болуп атабы? Болуп атат. Ошончолук эле болуп атат. Прям ыр жазып жиберчү дейби? Андан дагы кино тартып жиберчү дейли болуп атат. Мисалы үчүн мага кызыктуу, мен Ошкор элекмин көптөн бери. Мисалы, бул убакка чейин мындай иш болгон эмес да. Ошонун бир 10%ын бир жылда кылыш мүмкүн. Ушул болуп аткан жумуштун 10%ын. 30 канча 34 жыл болду. Мейли эми 10 жыл баягы 2010дон бери карайын эле алайлы. 2010дон бери карай. 15 жыл. Эчтеке өзгөргөн эмес да. Кантип жашасак ошентип жашай бергенбиз да. Келип эртең менен туруп чуркап атса баары жаман көрдү. Күлдү үстүнөн турабы. Эмне элем өзүнчө хайп болуп атат. Ошону көрсөтүп коеюн деп хайп кылган экен, көрсөчү. Эл эмес, мен дагы күлдүм да, көрүп туруп эми чуркабай эле койбойбу эми. Жанындагылардын дагы неудобный, жанындагылар дагы чуркап неудобный болуп аткан да башындачы. Бирок өзүнүн сөзүнүн үстүнөн чыкканда мен чындап мындай бизде Ошто айтып коет, там бердим да. Ушул кишиге мен чындап там бердим, ушул кишиге мен бир кылып аткан учурунда дагы бир дух кылып коелучу деп. Духта бирөө мактап койсо, сен нем подкасттарды сонун алып барасың. Чындап сеники жагат, элге жагып атат, сага дух да. Ошол сыяктуу эле ал эле интернеттен көрөт, башкадан көрөт. Дух болот. Эки эсе өзгөртө бердим Ошту. Көтөрсүн. Биз жакшы көрөбүз да ошол нерсени кылып койсок деп калат да. Ошол анан кийинкиси качан өмүрү өтүп кеткенден кийин ушул жакшы иштеген эле деп бирөөгө салыштырып жүрбөй, бетине эле айтып коелучу деди. Сиздин тааныштарыңыздан эч кимдин үйү снос болгон эмес окшойт. Неси? Тааныштарыңыздын эч кимдин үйү снос болбоду окшойт. Үйү снос жок, үй эмес го. Бир нерселери снос болгондор болду, бирок эл мисалы меники болсо мен эле ыраазы эле болом да, эми ошончо шаарга кылып аткандай өзүнүн ишин өзүнүн үйүнө кылып атабы эле ал. Мамлекет үчүн, мындай эл үчүн кылып атат да. Ыраазы болуш керек. Өзүм нече катан кызылсыздыкка жашай. Жакшы жашай берсин. Эң мындай кызыктуу сунуш болду эле ушул ушундай ыр тартып жазып бергиле деп турчумун. Аябай эле түшүнүксүз же күлкүлүү сунуш. Бир неден рекламага Ушундай ыр кылып бергиле деп. ойлоп атам да. Ушул тууралуу ыр кылып бергиле деп жок, андай сунуш болбоду окшойт. Мисалы бир кафеге келсе, кафеге ыр деп кое алабыз да. Мынча акча төлөп берем, ушундай кылып бергиле. Же бир супермаркетке десе, анан эстей албайм андайчы. Нормально. Жакшы эле бар. Кайра биздин жолубузга кайтып келсек, экинчи жолу чемпиондугуңуз. Бул качан болду Томошодо? Эми ал чемпиондордун баардык чоң командалар менен кайра бир ат салышасыңар деп чакырган. Канча жыл? 2000 жок, канчанчы сезон эмес, канчанчы жыл эмес, сезонун айтам 9 болуш керек, 9 же 10дун ачылышында. 1-2 сезондон кийин эле экен да. 10дун ачылышында келип, кубок деле берген эмес, бирок аталыш ошондой болгон да. Ошону утканбыз. Бул экинчи чемпионлук. Анан жок, экинчи чемпион бир нече жыл чемпион дегени Ак калпак кубогу, супер кейжи коюп берген кубок. Ошондойлордун көпчүлүгүн канча жолу Ак калпак кубогу коюлганбыз ошол 7-8 сезон экөөнү тең алып койгонбуз да. Анан супер кейжи дагы бир кубок коюп берген, аны дагы алганбыз. Сразу кубок коюлгандарын ала бергенбиз. эмне Биздин команда. Аман кыймыз да. Билбейм, ошондой күйөрманчы экен да көбүнчө эле. Герман чогултабыз деп эле аракеттенген экенсиз. Вот эмедейчи, могул башка өлкөлөрдөгү международный катыштар, алар бул өзү эми түшүндүрүп кетсиз ошол боюнча. Элдин баары эле билет да, ушу универсал чет мамлекеттен барып чемпион болуп кетти, бирок бул эмне кубок, каяктан деген көп түшүнө бербейт экен. Көрүп, анан карасак Кыргызстандан чемпион болдукку, бир көрбөйлү дедик да биздин юморлорду. Кадыр Жарматов
сунуштап калды. Бир барып келбейди. Барып келели. О, мурда барганбыз. Бир 2-3 жыл мурда. Отборочный тур деди, барды, өттүк, кийинки туруна өттүк, ушинтип барып, элди жакшы эле күлдүрөбүз, кайдабыз. Кайсы мамлекет? Өзбекстанда. Өзбекстан. Ташкент. 8 мамлекет катышкан. Жок, анан А, 8 мамлекет бул эмес, Өзбекстан. ичара лигасында Өзбекстан. ойноп уже биз көзүбүз канып калды да. Билебиз кандай тамаша өтөт, кандай өтпөйт. Жазганды билип алдык. Өзбекче. Өзбекче билебиз да. Мен Алабукада чек арада турам да, нар жагым Өзбекстан. 100 метрден кийин эле бир арык бар, арыктан нар жагы Өзбекстан. Анан ошо чек арада болгон үчүн Алабукага телеканалдар жакшы тартпайт, Кыргызстандын мурда тартпайт эле, эми азыр жакшы болуп калды. Жалаң Өзбекстандын яштарын көрө берип, Өзбекче Өзбекчени ундура беришкен. кадимгидей сүйлөп калганбыз да. Ошо кыйналган эмеспиз. Анан өздөрү сунуштап калды. Былтыр мурдагы жылы деле барганбыз бир оюнуна, бир юбилейине барып. Ошо эле концерт сыяктуу болот, выступать этесиңерден болуп барып, жакшы күлдүргөнбүз. Анан былтыркысында ушундай катуу даярданышыңар керек. 8 мамлекет, сол СНГ да. Россия эле жок. Калганы бар деген. Белоруссия, Азербайжан, Башкырстан, Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан, Түркмөнстан деген ушундай сыяктуу командалар. Каякта өттү? М? Кайсы мамлекет? Ташкентте өттү. Ташкентте өттү. Кайсы тилде? Өзбек тилинде. Бардыгы. Белорустар кантип өзбек тилинде? Сүйлөштү, келип, алар 1 ай мурда келип даярданыптыр. Эми бардыгын өзбекче эмес, эми Аракет кылып. аракет кылды 30% жок дегенде. Биз 150% өзбекче сүйлөп коёбуз. Өзбектерден да ашыппы. Сиз чемпион болдуңуз, ал жакта мындай эмне байге $10,000 берди. Байге фонду $10,000. Анан кубок. Эң негизи ушу кыргыздын юморун ошол жака барып көрсөтүп баалап калды. Ал жакта сиз тааныйбы, мындай Өзбекстанга чыгып калганда командаңыз бүчөлөрүн таанып калгандар ушулар болобу? болот. Азыр деле болот. Кадимкиде сүрөткө түшүп Болот. Ташкентке былтыр бардым. Оюндан кийин, ноябрда бардым. 5 Казанда жүрсөм, ушул жактагы өзбектер таанып, сүрөткө түшүп, силерди жакшы көрөбүз, мыктысыңар деп өзүнүн. Кадимкидей. Эми бар эмес, болот. Анан бир чек арадан өтүп кетип атып, ошол жердеги солдат баягы таанып калды. Мындайлар болуп атат. Андижанга өтүп калабыз, Наманганга өтүп калабыз, тааныйт. Сиз бир интервьюда айткан сөзүңүз бар экен, ушул чек ара маселелери батыраак чечилсе жакшы болот эле. Мен ошол жакта өскөм, ал жак көйгөйлөр жөнүндө айтып берген экенсиз да. Эмнеге чечилиш керек? Бизде көбүнчө эми мурда көп болот эле да. Мал өтүп кетет, кайра бербей коёт. Калса бербей коёт да. Эли барып түшүп, начарыраак адамдын үйүнө барып калышы мүмкүн, ол ичине киргизип өзүң каяктан табасың. Ушунчулар болду эле. Болгон да. Кээ бир мамлекетине өтсө го, аны кайта берет. Мынтип өздөрү чыгарып берет кайрачы. Сүйлөшүү жолдору менен. Көбүнчө эле ошондой. Эң ошол көйгөйү жайыттан дагы бар да, алардын мал жаны чыгат, биздин мал жаны чыгат. Ошондой аралашып өтүп кетип, алар биздики аларга өтүп кетип, ичине өтүп кетсе деле барып өзүңкүн кайтарып келип алсаң эчтеке болбойт өзүчү. Болгону өздөрү жаман көрө берет да, өтүп кетсе айдап кетип калып, солдаттарчы. Алар өткөзө, биздин солдаттар айдап келип, эми эмне кайта келип кайтарып кетсе боло берет го, мындай ынтымак менен союздун убагында жашап жүрдүк го. Андай болбой калды да, азыр ушу биздин жер деп чөбүн жеп койгон эчтеке эмес го да. Ошону эме кылып, Эми биротоло эле чечип койсо жакшы болот да. Себеби ушундай учурлар болду да. Бир тааныш эле акебиз да, биздин көчөдөн, биздин айылдан ушинтип малы өтүп өткөн деле эмес негизи. Ал убакта биздин мамлекет бир аз лай болгон. Барып койгула деп борзо атып салганда жакындашпа депчи. Бутун атып койгон, эми өмүр бою майып да. Бир адам өмүр бою бир буту майып болуп, балдак менен жүрүп калды. кадимки. Эми ал убакта ушу биздин мамлекет алыс болгон үчүн боло берген да ушундай нерселер. Азыр кандай? Азыр өрүн жүрөбүз го. Ошол убакта мен билем, студент болуп, тамашада эле ойноп калган, кече жакында эле экен.
Аксы менен Алапкандын ортосуна Өзбекстан чыгып пост коюп алган. Ишенесиңби? Интернеттен чукулап чыксаң чыгат. Аксы менен Алапкандын ортосуна жөн эле бир пост блокпостто коюп отуруп алган документиңерди текшерип өткүзгүл. Бир бизге караштуу деп. Атамбаев президент эле. Бир чиновник барып, неге мындай болду деп сураган эмес. Эми элестет, өзүңдүн айылыңа, өзүңдүн жериңе кетип атасың, өзүң ушунча жылдан бери каттап аткан жолуң паспорт көрсөтүп өтөт экен. Өзүңдүн жериңе. Ошол убакта камчыбек ташиев бийликте эмес эле, бирок барган. Барган тили өткөн эмес эми ал убакта, бирок барган да аны менен эми бийликте эмеспиз, эч ким сүйлөшпөйт да. Өзбекстан тарап сүйлөшпөйт. Бирок барганда эмнеге силер тозуп алдыңар, жакындашпа, андай мындай деп эле ушундай учурлар болгон. Анан 3-4 күн тозуп кайра ачкан. Атамбаев чалган окшойт да, болду эми алар деп. Жакта иштер бүттү деп. Болду. Мен көп интервьюларга даярданып көрүп жүргөндө сиздин жубайыңыз менен чогуу берген интервьюңузду көрдүм. Деги деле ушул жубайыңыз өзгөчө ролду ойногондой сезилди да, жубайыңыз жөнүндө айтып, чындап эле ошондойбу, өзгөчө рол ойнойбу? Эми ал мурда берип жүргөн интервьюларым менин мурунку жашоом. Ачык элечи. Бул мурунку жашоом деген мен азыр экинчи турмушум менен жашайм. Мен биздин ошол интервью берип жүргөн бизде болбой калды жашоо. Актуалдуу эмес болуп калыптыр. Азыр башка. Негизи айтат да, туулуш, өлүм, тагдыр, ырыскы деген нерсе бул жазылат экен да. Ушул убакта тууласың, ушул убакта өлөсүң. Тагдырың ушундай болот. Ырыскың ушунча дегенчи. Анан качып кутула албайт экенбиз. Бактылуулук, тынчтыкты жакшы көрөт деген бул чындык окшойт, Мурун ушул азыр көз карашыңыз айтыңыз келбей, мурун айтып. Мен неге азыр ушундай бир айтып атасың, мэрге жаздың, анан рекламалар укмуш болуп кетип атат деген нерселердин бардыгы ушу тынчтыктын айынан. Үйдө тынчтык. Адамдын үйдө тынчтык болбосо жашоо болбойт да. Үйүндө тынч жашаса, жашоо тынч деген. Дүйнөдө согуш болсо да үйүң тынч болгон болсо, анда бул жакшы нерсе. Эркек үчүн. Эркек жумуштан үйүнө эс алганы барат да, эс алуу жайы да. Үйүнө барып, курсагын тойгузуп, үй бүлөлүк бир-эки маселелерин сүйлөшүп, анан кийин эс алып, ушундай жумуштар кылып, мээзи эс алып үйүнөн чыкса, жумушу жакшы болот. Мен бир мындай көп атактуулар менен интервью алып жүрөбүз да, ал жакта да үй бүлөлүк маселе келгенде, бир нерсе байкайм, мен оюмча ушул интервьюлар чогуу бергенде, мындай элдин назарына чогуу чыкканда, мындай көз тийеби же бир нерсе болуп акыр түбө эме болуп кетет го. Андай окуулар көп, акыр түбү бир нерсе болуп кетет айтор. Бул да ушул бар окшойт, ушул нерсе чындап. Аны деле көп ишене бербейм ал нерсеге деле. Балким көз тиет. Көз тийүү деген нерсе бар. Бирок ал өлүмгө чейин алып барып коет. Назар деп коет. Ал нерсе бар. Бирок андан сактанып жүрсө, эчтеке болбойт. Адам өзүн билбейт да, интервьюга чакырса барып бактылуу болуп роль ойноп кое берет да. Үйүндө эмне болуп атканын эч ким билбейт да. Ичинде эмне болуп атканын эч ким билбейт. Бирок бүгүн сиз нактасыз да? Мен кадимгидей эмнени айт. Ошол азыркы жашоом, жеке жашоомду сурап калдың. Азыр мен өтө бактылуумун. Бактылуусуз болду. Ошол болду. Калган эмне кылабыз? Идеальный адам менен өзүм каалаган адам менен жашап атам. Болду. Эми бактылуу болуңуз. Юмор жаатында суроолор берейин, макул. Кеттик, жеке жашоодон өтүп кеттик. Өзү кантип ойлойсуз? Күлкү аркылуу коомду өзгөртүү мүмкүнбү? Күлкү аркылуу мүмкүн. Сиздердин мисал келтирип берейинби? Мисал. Өзбекстанда футбол өтө өнүгүп кетти, билесизби? Ооба. Ошонун себепчи футбол көрөрмандары ушунчалык көбөйүп кетти. Ушунун себепчисин мен изилдеп мындай көрүп жүрөм, башыман өткөрүп, карап жүрөм. Ошол жактын бир кудулу болгон. YouTube'дан көрсөң дагы чыгат. Бир кудул болгон, өтө күчтүү. Ал Орто Азияда дагы күчтүү кудул болгон. Ошол айта берип, ар бир чыккан концертинде футбол жөнүндө биздин футболисттер мындай деп айта берип, элди мындай неме болуп өзгөртүп берди да.
кайра айта берип элдин даже аялдар эми футбол канча кызык, аялдар дагы күйөрмандык кылыпчы баягы айта берген үчүн өзгөрүп кетти да. Азыр Өзбекстан каякта жүрөт? Чемпионат, дүйнөлүк чемпионатына чыкты да. Ошон үчүн өзгөртөт. А сиздерчи бир нерсени өзгөрттүм деп ойлойсуздар коомдо? Мен билбейт экенмин бирок ошол нерсеничи өзгөртө албадык го дейм. Бирок мындай максатыңыздар барбы? Азыр ушу бир нерсени өзгөрткүзгү келип атат деген. Бизде баары эле жакшы болуп атат коомубузда. Баары эле өнүгүп келатат. Жөн эле элдердин маанайын көтөрүп жүрө берейинчи. Бирок сиздер бир нече көйгөйлөрдү көтөрөсүздөр тамаша аркылуу. Көтөрөбүз бирок. Эң көп көтөргөн кайсы тема болуп калат сиздерде? Бизде көбүнчө үй бүлөлүк маселелерге тамаша кылабыз го, саясатка азыла бербейбиз го. Жок, туура, бирок үй бүлөлүк маселеде бул эми үй бүлөдөн түзүлөт да мамлекет. Мамлекеттик биз көбүнчө эми жакшы тарбияга эле чакырабыз. Атаны сыйла, баланы мынтип тарбияла дегенчи концерттерибизде көрсөң. Ошол сыяктуу эле. Анан мамлекетке азылып, мамлекетке үйрөтө турган биздин акылыбыз деле жок го. Тойлордо көп жүрөсүздөр, анан тойго чакыруу келгенде өзүңөрдүн баалуулуктар бар да, мисалы үчүн көбүнчө арак коюлган, ичимдик коюлган тойго барбайм деген өзүңөрдүн бир критерияларыңар барбы, талаптарыңар барбы? Менде андай жок. Арак коюлабы, коюлбайбы деп аны менен сүйлөшпөйм эми. Той өзү мурда барып бирөөнүн арагын ичип койгон болсо коет да туурабы. Бирок азыр ошто көбүнчө коюлбай калды. Көп 10 той болсо бир 2-өндө 3-өндө койбосо калганында коюлбай калды. Жакында ким айтты эле? Оштун эли имандуу болуп арак ичпей калды деп туруп. Акарш Маматов, анан Оштун мэри чогуу жүргөндө айтылган болуш керек, ошол чындыкпы? Прям кадимкидей. Мен ошо айтып аткан, көзүм менен көрүп атам да, той алып барам да, бир айда жок дегенде 5 жолу той алып барам да, бош болуп калган учурда алып койгон заказдарым болсо көрбөйм да. Ичимдик койгонун көрбөй атам. Ошто баткенде. Бишкектин тургундары биз да бул трендти алалы артынан. Ошондой болсо жакшы болот. Эми кереги жок нерсе да ичимдикчи. Тойго барып алып ичкен. Ичимдик адамдын ичине киргенден кийин өзүн жакшы контролдоп башкара албай калат да. Өздөгү ичимдик жашоо боюнча бул жыл сайын канча деген адам ичимдиктен өлөт. Арак ичип атат эмес, ал ошо арактын кесепетинен, ичип алганын кесепетинен согуш бирөө мушташып кетип өзү үй бүлөлөрдү канча бузулуп атат. Ошондуктан биз да бир жолу эскерип кетебиз. Алкоголь, никотин баарына биз каршыбыз. Болбойт. Ошо ичпей эле койгону жакшы. Анан сурооңузга жооп берип коеюн. Антип тандабай эле барабыз. Барып, тойду жакшы кылып өткөрүп коюп койгонбуз, коюп коюптур дей иче берет да өздөрүнчө. Биз өзүбүздүн жумуштуубузду кылабыз да кайтабыз. Рекламалар боюнча кандай, мисалы үчүн эмнелерди реклама кылбайсыңар? Эртең арак чыкса бир жазып бер. Кылбайм. Аракты өздөрү деле уялат го дейм, аракты кылып бергилечи дей турган адамчы. Букмекерлер кыскасы казино сыяктууларды жазат. Жазганда да кымбатка. Бизде ушундай окуя болду. Бир киноңорду чыгып YouTube'га жайлатабыз да, ортосуна биздин рекламаны коесуңар, $15,000 беребиз деди да. $15,000 башка жактан эле табайынчы. Бирөөгө себепчи болуп калбайын деп отказ кылып койдум. Ушундай болду былтыр. Тура, бул жактан барып Жакшы эле кылыппынбы? Жакшы эле кылдым. Мен бүткүчө мен просто күлө албай уже бул жагыма ооруп болбой калды мен уже. Кийинки суроом. Элдер сизди мындай тамашачы катары эмес, мындай олуттуу адам катары кабыл алган каалайсызбы? Өзү барбы көбүнчө тамашалоодо түп ката берип. Же сизге ушул образ жагып калабы, же керекти учурлар болобу? Мага мындай серьезныраак мамиле кылсалуу депчи. Мен байкайм да көп тамашачыларга мындай бир нерсе тамашалап койчу деп, мени күлдүрчү деп. Ушундай мамиле барбы? Бар, ар кандай болуп калат. Бирок сага окшогон сизге деп байлайм. Же сен деп атам, баштан эмне деп атам? Айта бериңиз сен. Жасалма болбой эле айтайын. Как есть. Ушундай чакыруулар көп болуп, ушундай кандай адам экениңи билгизип кое берсең, барып эл таанып, анан мамилеси деле өзгөрүсө керек. Мурда деп тийишип атканбыз, бир күлдүрүп койчу деп атканбыз, акыркы күндөрү азайып баратат. Бирок ошо менен байланыштуу окуялар болду эле, мен күлдүрүп кой деп. Болот. Азыр деле болуп калышы мүмкүн. Айтып бербейсиз? Эстей албайм да, ушуларды эстесем өтө күлкүлүү нерселер бар чыгат да.
Бар андай бар нерсе. просто азыр момент эстеп айта албайм да. Мындай учур болду эле. Бир элдин баарына чыгып элди күлдүрө албай калган, тамаша өтпөй калып, анан өзүңүздү жаман мындай сезген. Болгон азыр айтып берет. Баягы Ошто ойноп жүргөндө эч чемпион боло албай кайтып койдум. Эми аракет кылабыз. Болбойт, бир оюнга даярданганбыз. Чыгып ойноп атабыз ошо. Өзүбүздүн жатакананын университеттин жатакананын командасы болуп биригип калган учурда да. Оштун бир тамошобонун оюнунда. Ойноп атабыз. Эч ким билбейт да. Түшүндүрө албай атабыз. Өзү күлкүлүү эле тамашалар болчу да. Ойноп атсам, ол жактан бирөө. Болду я, кийин команда чыгарынчы дейт. Элестет, эмне кыласың? Же чыгып кете албайсың. Жердин астына киренсиз. Жок да, залдагы тынч да. Жам бир музыка коюп койбоппуз. Ойнойбуз. Болду я, кийин команда чыгарсын. Герман айтып атат да, эми жакпай аткан үчүн айтып атат. Гүлзө айтпайт эле. Канча күн дагы ошону эстеп жүрдүңүз? Азыркы өмүр бою эстейм го. Ошо ким экен дейм да. Эгер ошо сиз болсоңуз комментарий пожалуйста жазып кетиңизчи, бул мен элем депчи. Азыр күлкүлүү эле. Азыр деле чыгып кетти десе керек, а? Кийинки конок подкастка чакыргылачы деп. Ушунчалык жагдай жаман болуп күлгөн, ушунчалык прям күлүп истерик болгон жакшыбы, же ушунчалык жагдай жакшы болуп ыйлаган жакшыбы? Экинчиси жакшы го. Жакшы болуп ыйлаган. Жакшы болуп ыйлаган жакшы да, эми жаман болуп турган жерден айла жоктон күлүп аткан учур жаман да. Жакшы болуп, жакшылыктан көз жаш чыгып турса. Сизде болду беле? Жакшылыктан ыйлаганыңыз. Мен ыйлаганымы, анан эмоциямы чыгара албайм. Мен өзүм жалгыз барганда чыгарып алам. Өзүм жалгыз барып ыйлап алам. Өзүм жалгыз барып күлсөм күлүп алам. Мисалы, чемпион болгон учурда эми эмоцияда деп сүйлөп кошумча албайм. Рахмат. Рахмат. Балдар кыйкырып алса, ойнар, сал деп, бирок жактан чыкпай эле жүрө берем. Анан үйгө барып Просто канбай аткан болом, ошол ийгиликке дагы мындан да чоң нерсе кылыш керек эле дейби, билбейм. Анан ошол күнү барып өзүңүз жалгыз комнатага кирип алып, универсал дедиңизби? Жок, андай да кылбайм. Менде өзүм жалгыз бир суудун жээгине же бир алыскы жолго чыгып атканды эстеп, мындай өзүң ичиңен ыраазы болуп, ошентип эле эмоция чыгарам да. Кайсы учурда жалгыздыкка барып ыйладыңыз эле? Көп эле болот. Азыр эми ыйлап кое берем. Эркек, мында аялдар көп жашайт, эркектер азыраак жашайт дейт го. Баягы ушудан да көпчүлүк нерсечи. Бук чыгара албай. Чыгара албайт. Эркек айтпайт да, эч ким айта албайт. Айтса шылдың болот, намыстанат. Анан акырын өзү мындай эстеп туруп, көзүнөн жашын чыгарып, бугун чыгарып алса, ден соолукка деле пайда да болчу. Мен өзүм ой жүгүргөн боюнча. Аялдар ошол буктарын чыгарып ташапту, баардык нерсе чыгарат да, анан узагыраак жашап жүрө берет. Бул бук топтолуп барып туруп, баары оору калып келет да. Инсульт деген оорулар бар го. Жүрөк оору барып ошо калып барат да. Ошон үчүн чыгарып жүрүш керек. Жеңил болуп. Ыйлап тургула. Ыйлап, ошон үчүн ыйлап тургула. Урматтуу кыргыз элим. Кегиле общий чогуу ыйлайбыз. Ушунчалык жагдай начар, сиз ушундай истерикалык күлкүгө чейин жеткен учурлар болдубу? Бар го, жагдай ушунчалык начар күлөсүң го. Мен күлөм, бирок мен дайым ошондоймун. Баягы утулуп калабыз го. Балдар чыгып алды, ыйлаганда мен күлөм да. Ыйлактарды эмне ыйлап атат? Көзүнөн жаш ошол немеге чыгып, редактор кыркып салып, балдар ыйлаганда, Садыктын көзүнө жаш келип, мен күлөм да. Өлүп калабызбы деп. Ушундай баягы алам деп коет го. Алам ачып атса деле күлүп, эптеп күлүп атсаң көзүңөн жаш чыгып аткан болсо деле күлө берем да. Эми айла жок да, эми башка эмне кылат? Ыйлак дейт да, тура берсең. Ушул күлкү сиз үчүн бул кесиппи же жашооңуздун маңызы болуп калдыбы? Күлкү менде ушундай көчөдө кетип атып, бирөө мени соода кылып атсам дагы тамашалашып алганды жакшы көрөм. Мисалы үчүн, Мисалы, могу канчадан
Мынчак экөөнү бербейсиңби деп аны тыш жеп мындай эмне кыйшык депчи андай чукулап жинине тийишип анан ону жин кезде мен күлүп анан алдын тамашалашып да мисалы ушундайды жакшы көрөм позитив жүргөндү жашоодо эле жашоодо эле жөн эле катуу эле ол мен өзүм ошондой адам болсом мен эмне кылайын туурабы тамашалашып жүргөндү жакшы көрөм бирөө мына машинада кетип атып калбек одан өтүп кыйкырып салам да машинадачы ол таң калган бойдон кетет бул жашоодо эле ошондой турбайбы деп эмне бирден кетип атабыз машина Мгм. бул жерде балдар турган экен бул жерден жылза кыйкырды калбек бир нерсе жеятым дедим да жедиң мындайынан баштан айланып жолдон разворот алып туруп кайра келип алдына келип токтосом баягылардын дугу түшүп туруп калды эле кыйкырыпчы жинине тийишип мындай уже келип мушташабыз эми урат бизди деп ойлоп калды окшойт да токун түшүрүп туруп сиз ошо мындай чоңурасыз кандай тириктер деп күлүп калды кетти ушундай эми тамашалашып ал эми жакшы көрүп айтып атат туурабы жакшы көргөндү жакшылык кабыл алып кое берейин философиябызды уланта берели айтчы философ күлкү бул куралбы же дарыбы кээ бир жерде курал кээ бир жерде дары болсо керек кайсы учурда бул курал дейсиң курал чокоев эмес курал чокоев эмес а мен тамашага барып окшойм аласы көп окуйт окшойсуң эмнеге мындай философиялык суроолорду берип интернеттен тауып эле эме кыла бересиң бирөөдөн көрүп аласыңбы бул эми секрет бойдон калсын секрет болот анан айтып бересиң анан айтып берем эми ошо эфир бүткөндөн кийин ыйлап берем деди чогуу ыйлайбыз дедик күлкү курал деп атасың го баягындай учурларда күлкү менен жеткирип койгон учурлар болуп калып атат да туурабы көйгөйлөрдү ошол убакта курал болуп калар анан экинчиси эмне дедиң куралбы же дарыбы дары дагы болот күлгөн өмүрүң узартат дейт го болду эле узартат деп ойлойсуң да адам күлгөндө баары бир маанайы көтөрүлөт маанайы көтөрүлгөн үчүн күлүп атат да маанайы көтөрүлгөндөн кийин иммунитети күчтүүрөөк болот иммунитети күчтүү болгон адам оору бербейт да мен ойлойм ошон үчүн мындай чоң эмессизби здоровый күлө бериппи деп эле болгон болбогон нерсеге да кичине кезинен бери көп күлүп калгансыз окшойт анда күлүп жүргөн жакшы бир келген өмүрдө сыгыла берип эмне сыгылып эле саясатка барам деген ой барбы саясатка барам деген кайчы күлкүмүн келтирбечү мен жок ой жок андай эми бир элибизге мамлекетибизге пайдалуу иштерди ушул тармактан кылышым мүмкүн анан саясатка барып эмне кылат элем мисалы үчүн дүйнөлүк практикада да бар да Зеленский тамашалоочу болуп жүргөн анан барды да балким сизде дагы бир күнү эгер сунуш түшсө жок сунуш түшсө же сунуш түштү эле сунуштар болгон бул жака койбойсуңбу антпейсиңби дегендерчи отказ бергенсизби отказ бергем сиз мындай элдердин арасында жүрүп элдерди күлдүрүп көп жүрөсүз да бирок сизди ошо көрөрманыңыз күлдүргөн учур болду беле бирок ушунчалык жесткий тамаша айткан вообще жарылып калдым ооба айтып бересизби мен шылдың болуп балдар күлүп ошондой учур болгон азыр эстейин эле кафеге кирдик самса заказ кылдык анан зубочистка алып келчи дедим да зубочистка жок экен эле алып келчи дедим ал туура эмес болуп калып эмне кыласыз деди да анан кулак чукуйм дедимби ушундай бир нерсе айттым да анан кайра официант кайра келди алып келип туруп бир нерсе деди эле укпай калдым да мен чынында укпай калып десем зубочистка менен кулагыңды тешип алдыңбы деди да балдар маскалдап шылдыңдап бири күлөт бир бозором мен отуруп алдым
болгон ушундай бир көп эле болуп калат. Эми эл арасында деле таланттуу сөзгө чечендер көп да. Учур болду эле ушул тамашаны мен зря жаздык, ушул тамашаны кылбай эле койсок болмок деп мындай катачылыктан кеткен тамашалар. Барбы керек эле мындай бир аз саясатка туура эмес тамашалап салат, же элди туура эмес айтып салат, элди жаман кылып коет, анан мындай ката болуп калган тамашаларыбыз. Ушундарды бекер кылыпсыңар дегенби? Жок. Биз көбүнчө эле редактордон өткөрүп, жакшынакай кылып, Прям аябай текшерип эткенсиз. гүлбөй калган учурда айткан болушу мүмкүн. Эл гүлбөй калып, ушуну ордуна берки тамашаны койгондо эл күлөт эле деген болушубуз мүмкүн. Анан саясатты туура эмес айтып алып, бирөөдүн үстүнөн күлүп алып деген болгон эмес. Тамашалоочу болуш үчүн, кудулбу же стендапер болуш үчүн эмне керек? Аракет керек. Эми аракет бар жакка керек да, бирок кесип жагынан эмне керек? Көп окуш керекпи же көп тамашалаш керекпи же бул ушундай төрөлүш керек деп ойлойсузбу? Мына мисал үчүн мындай өмүр бою гүлбөй иштеген байкелер бар го, алар бир күнү мен тамашачы болом десе, алардын мүмкүнчүлүк барбы? Бар, аракет деп атам. Бардык нерсеге аракет деп атабыз. 99% аракет, 1% талант деген мага тиешелүү да. Неге сиз Мен биринчи мен билесизби, мен ошол убакта баягы жаштыкта жаңы КВНге кирип аткан учурда ушундай окуялар болгон. Сен ойной албайсың, бары кет деп кубала берген учурлар болгон да. Вообще сахнага чыкканга болбойт сага. Сахнанын көркүн дагы бузат кезиң деген да. Ким айткан дейсизби? Мурат Жалиев. Прям ушундай эле айтып салды. Прям ушундай эле айткан. Эми ошол убакта мындай карап, видеодон көрсөм, чындап эле ушундай болгом да мен. Убакыт өтүп, тажрыйба топтолуп, аракет кылып өзгөрүлөт экен да. Ошентип мындай максат коюп, мен чемпион болом, ушинтип чыгам деп 1% талант менен аракет кылып отуруп болду окшойт да. Кудайым насип кылган экен. Көбүнчө командалар силер Өзбекстанга барыпсыңар, бирок Кыргызстанда ал нерсе көптөгөн чагылдырган деле жок да. Көп Азия Миксти эсинде тутуп калган, себеп дегенде Азия Микс Россияда чоң КВНге катышып, анан ошол жакта атактуулукту алды. Сиздерде чакыруу же мүмкүнчүлүк болду беле Россияга барып ойногону? Бизде жок, чакыруу болгон эмес. Чакыруу болсо деле ага биздин духубуз жетпесе керек. Себеби биз тилден кыйналабыз да, орус тилден. Ошто жаллабат алакада айылда чыгып алып анан орусчаны так сүйлөп аткан элестетип атасың. Жок, зачем? Дорогие друзья деп аткан, бетке жарашабы? Жок, наоборот, ошол мындай не идеальный русский, өзгөчөлүк болмок да. Я сегодня сделал, пошел, приехал дегендер, орустар вообще жарылып кетпейби? Андайды Турсунбек айтып бүттүрдү го бардыгын. Ошого бизде дагы кызыгуу болгон эмес, кызыгуу болуп чакыруу ушундай келгиле десе деле бара албайт элек. Биринчиден алыс, ал үчүн 1 ай мурда барып даярданыш керек, ошол жакта жашаш керек да. Анан ошо Азия Микс мисалы ошол жакка барып жашады да. Жашап ошону менен жашаган үчүн чемпион болду. Биз Азия Микске тең эле турган команда эмеспиз да, алар. Комментарий жазып кеткиле, Азия Микс же универсалбы? Тандоо силерде. Алар Мемин деген командаларды утуп чемпион болгондор да. Ушунча нерсени сүйлөштүк. Жашооңузда ошо чемпион болдуңуз, Өзбекстанга барып келдиңиз. Эми мындан ары эмне? Өзүм билем да, эмне кыласыңар дейм. Кино тартып атабыз го. Кино жаатка аралашып, бирок кинолор вау деген кино али тарта албайт окшойбуз. Буга дагы көп практика керек экен да. Өзүңүз эме бул мындай жакпайт атабы тарткан кинолоруңуз өзүңүзгө? Жакпайт да. Өзүң кылган иши көпчүлүктүн эле өзүнө жага бербейт. Мен шедевр кылып койдум дебейт го, эл баалап алат да ошону. Кино жагынан бул мына кийинки максатта бул жактан да ийгиликке жетиш керек болуп атабы? Жетиш керек болуп атат. Болбосом тамада болуп той алып барып күндө заказга чыгып, мен $500 чыгам деп рекламаны берип чыгып жашап тиричилик кылып жүрө берсең боло берет. Ону ушу кино тармагынан көргүм келип атат да.
Себеби бул жакшы кино болсо дүйнөлүккө чыгыш мүмкүн да. Ушунун артынан мамлекетибиз таанылышы мүмкүн. Кыргызстандан чыгыптыр ушул кино деген. Бир ийгиликтерди жаратканга көбүрөөк мүмкүнчүлүк бар экен да. Азыр сиздерде 4 тасма чыкты. Жалпысын. Ошондой 4-үнчүсү чыгып атат. чыгып атат. Үчүнчүсү десе да болот. Бирөөнү эптеп эле тартып койгон ал. Кино деп эсептебей Деп коесузбу? эсептебейм өзүмдү элечи. Алар өзүн өзү жаптыбы? Жапкан бирок, Жапкан бирок. жапкан. Же даже доход Эми мен кошко барып, мияка кегиле деп баскылануун көргүлө деп актатам да. плюска да чыктыңыздар. Доход. Наркы кинолордонбу? Чыккан плюска дагы. Бирок по-любому жакпай атат сизге. Жакпайт. Анткени сиз буну бизнес үчүн эмес. Эми бизнес үчүн деле кылгам биринчиси. Биринчи эмес, азыр деле бизнес үчүн эмне жашыргандан мен ушинтем деп алып. Бизнес үчүн акча, ушунун артынан акчасы деле көбүрөөк келет да. Ошо мамлекетти таанытып, дүйнөгө тарап аткандан кийин акчасы деле көбүрөөк түшөт да туурабы. Бир сайтка Эки максатта айкалышкан. айкалышкан жакшы да, кыскасы айтканда биздин жашообузга жакшыраак да. Канча убакыт бересиз? Не кылганга? Ушу болуп кетет. Эң өзүңүз жагат турган. Көп. Баштан аягына чейин, ийне жүүнө чейин иштеп чыкканга бир 2 жыл кетип калат окшойт. Бир кинону сценарийин баштап, бүтүрүп, подготовка даярдык кылып, тартып бүткөнчө 2 жыл кетип калат окшойт. Эгер мен ойлогондой өзүм ошентип киришем десемчи. Мотосуңуз качан чыгат? Бул эртең 11-сентябрдан чыгат. 11-сентябрь подкаст чыгып калыш керек эми, көрүп койгула достор. Барып өзүңөр ал жака барып келгендерди оюңарды жаза кеткиле. Ооба. Болду, болгон жокпу, получилось, не получилось. Көргүлө, эл баалайт. Эл тараза. Эл тараза. Менимче биз подкастта сүйлөшкөн нерселер барды. Эми көп нерсе бар эми сөзсүз түрдө. Бирок основной жактар сүйлөшүп кеттик деп ойлойбуз. Болду. Бүтү. Бүтүп атат. Бүтөйүн деп жатат. Почти акырына келип калды. Же бир нерсе айткыңыз келди? Жок, менде сураганыңды айтып кое берем. Болгону мага философиялык суроолорду берип, менин башыма кыйла кеңиреттиң да соң. Наконец. Не деп жооп берсем буга деп ойлонуп коем. Бирок сиз өзүңүздү мындай эме кыла берет экенсиз, кемсинтип экенсиз жок жерден. Болбосо философский эле жооп бердиңиз го. Кап эле Адам мен кыйынмын дей бербеш керек, өзүн бирөөдү даже могул ойлор умный. Өзүңдү эр ойлосоң, бирөөнү шер ойло дейт. Анасы. Кап эле кемсинтип бересиз өзүңүз. Кандай сөздөр чыгып атат оозуңуздан? Аз дагы айтып карагыла. Айтпайм. Жакшы өзүндү коеюн. Бизде подкастка тиешелүү акырында суроолор бар. Биринчи суроо, сиз накта деген сөздү кандай түшүнөсүз? Накта да нукура деген деп түшүнөм да. Нукура кыргыз бала добур деп. Ошондой да. Таза. Эмнеге же кимге ушул сөз сең баарынан жарашмак? Аябай жарашмак. Эмнеге же кимге ушул сөз баарынан да? Накта дегенби? Накта деген. Сага. Неге? Сен подкастың жакты мага. Гүлүп отуруп эле адамды мындан алып чыгарып айттыра берет экенсиң да. Чындап накта экен. Рахмат. Бүгүн коногуңуз накта болду. Кычык мырза. Накта тамаша үчүн накта болду. Келгениңизге ыраазычылык. Келип айтып бергениңизге чындыгында мен ойлогом, эми тамашалар айтат болуш керек, күлөбүз болуш керек деп. Мен бирок челюстүм 2-3 жолу ооруп калды. Кадимкидей күлө берип. Чынында мен сизге баа бердим окуяңызга. Болбосо мындай 2-3 жерден ыйлайт турган эле жерлерде бирос күлүп эле айтып кеттиңиз. Көрүүчүлөргө деле жакты деп ойлойм. Анан адаттагыдай бизде накта коноктор, накта алып баруучу, накта маектер, накта кычыкты да кошуп коеюнчу. Анткени бул накта подкаст, достор. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө, балким келечекте да бир маек курабыз, Бирок келгениңизде сонун. Бул сиздин биринчи подкастыңыз болду вроде. Экинчи. Бирок мындай общий чоңго биринчи подкаст. Ооба, биринчи подкаст. Ошого айттым да, мени эмнеге чакырдың депчи. Силерге дагы ийгилик. Анча-мынча мен көрөрмандарга айтып коеюн. Чындыгында жакшы кыргыз контентин чыгарып жатасың. Чала кыргыз.
чала кыргыз болгону менен эми сонунда мындай адамдарга бир мотивация боло турган, деп ушундай кылса болот экен да демек деп көп адамдарга пайдасы тийип атат бул Haklısınız. подкастыңанчы. Ошон үчүн көбүрөөк колдойлу. Анча мынча кемчиликтер кетип калышы мүмкүн. Men Булардын дагы менден дагы ошондой кетип кала турган болсо көз жумуп жакшыбызды ашырып жаманыбызды жашырып коюңуздар, урматтуу кыргыз эл. men айткан калыптым да. Эгер ушул учурга чейин көрүп туруп жактырууну баспай калсаңар силердин бетиңер жок экен. Жактырууну баскыла, комментарий жазып кетип, катталганын унутпагыла. Давай. Всё, кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө.